Запись башталды окшойт, анда баштай берели, Айнур айым. Саламатсыздар. Саламатсыздар, урматтуу айымдар. Сиздерди көргөнгө биз аябай кубанычтабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, могу видеолорду көргөзүп койсок, бир көрүнүп алсак жакшы болот эле. Бизге дагы өтө кызык. Мында 46 адам кирдик. Ичинен биз бир төртөөбүз биз өзүбүз болсок дагы 42 адам кирип атасыздар да. Могу каттоодон өтүп атыпсыздар. Саламатсыздар. Бир үнүңүздөрдү чыгарып коюңуздарчы, урматтуу айымдар. Саламатчылык, Саламатсыздарбы? кандайсыздар? Саламатчылык, саламатчылык. Айнура өзүң. Кутман кеч. Ооба, жакшы. Да, саламатсыздар. Аябай өтө кубанычтабыз. Урматтуу айымдар, анда биринчи биз сөйлөшкөндө эле бир тажрыйба алмашуу менен баштасак. Бүгүн уже 15 октябрь болуп калган экен. Бул жерде 40 где-то бир 43 айым кирсеңиздер, ошо барыңыздар катталдыңыздарбы? Уже дагы эле же ойлонуп атасыздарбы? Мисалы мен тапшырдым депутатка. Негизинен Катталгандар катышып аткан болуш керек. Катталгандар, Катталдык, мен да катталдым. Катталдыңыздар, ошондо азыр 40тан ашык айым катталдыңыздар, барып катталып, талапкерлигиңиздерди коюп, документтериңиздер баары каралып атат да, ошо каралып атат. Эч кандай кыйынчылык болбодубу? Жок. Жакшы тапшырды. Аябай сонун кабыл алышты. Жакшы маанайда, жакшы сүйлөп, бизге тилектерин айтып, каалоолорун айтып, жакшы прием кылды ушул немеде. Зазиктер. Жакшы. Ошондо кайсы райондо, кайсы айылдык аймакка айтып атат ушу сөздү? Жакшы Мен кабыл алды. айтсам, Кара Суу районудагылар аябай жакшы түзүптүр быйылкы немени 2021-жылга караганда өтө сонун жакшы маанайда туусуп алышып, жакшы тилектерди айтып, оңой тапшырып келдик. Кара Суу райондук. Урматтуу айымдар, анда дагы бир суроо, сиздер өтө мындай көптөн бери ушу клубда жүрбөйсүздөрбү? Ошо канча депутат болот экен сурап койдуңуздар, Сурадык. Сурап койдуңуздар. Канча депутат болот экен? Бул жолку да айырма чөктөр. Мага уруксат, айта бериңиз. Мисалы Кара Суу районунда биз Ала Тоо айылдык кеңешке 31 депутат шайланат экен, ошондон 11 аял экен. Мисалы мен группта 3 аял өтүш керек экен, бардыгы болуп 7 депутат өтүш керек экен. Ошонтой кылып бөлүнгөн экен. Сурадык аны. Саламатсыздарбы? Мага уруксат, саламатсыздарбы? Ооба, биринчиден мына ушул клубтан жакшы кеңештерди алып атабыз. Мындан ары да жакшы кеңештерди алабыз деп ойлойбуз. Албетте документ тапшыруудан мурдага караганда балким Кара Сулуу эжеке оңой дегенине карабастан бизге бир аз болсо дагы оорураак болду. Анткени бир эле учурда электронно, бир эле учурда жана письменно тапшырганыбыз бир аз тоскоолдук болду. Андан сырткары кенебей жүрө берген экенбиз. Түндүктөн даже өзүбүзгө түндүктө өткөрүп албаган учурларыбыз болгон экен. Ошого карата бир аз бул өзүбүздөн кеткен кемчилик болду, мүчүлүштүк болду деп ойлойм. Бирок ошентип болуп туруп акыры документтерибизди тапшырдык. Бирок бир гана өкүнүчтүүсү, мурдагы созувда биз мурдагы созувдагы бывший депутат айымдары катары бизде 21 депутат болгон, анын ичинен 9 аял болгон. Бул жолу строго 30% деп, мурда 40%тен ашыраак болгон болсо, бул жолу 30% деп эми 7ге түшүрүп коюп атат. Бул дагы биз үчүн 7ге уже эме деп чечилди. Эгерде бизде 2 округ болуп бөлүндү, бир жагында 10. Кайсы айылдык аймакты айтып атасыз, Урматкан эжеке? Мен Сузак району, Кыскөл айыл өкмөтү. Бардыгы болуп 21 депутат, анын ичинен 7 аял деп бизге так айтылды. Жок, ал резервке коюлган, бирок балким аялдар көбүрөөк добуш алып, талапкерлер көп коюп калган, албетте бул эме боюнча, квота боюнча. Эгерде аялдар көп коюп, эркектерден көп добуш алууда өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү арттырууга болот экенин билдик. Бирок негизинен квота бул бизге аябай жеңилдик болуп атпайбы? Бизде айрыкча биз тоолуураак аймакта жайгашканбыз.
тоодогу менталитетти жакшы билесиздер. Аялдар саясатка, деги эле саясатка эмес, башка нерсеге дагы аралашууга бир аз болсо дагы тоскоолдуктар болот. Өзүбүздүн деле тартынууларыбыз болот. Ошондо бизде квотанын көбүрөөк берилүүсү бизге мүмкүнчүлүктү аябай көп түзөтүлө да. Ошондон улам биз мисалы Жакшы. мурдага караганда Сиздерге 40% берип койсо деп атасыз да. Ушу 30%ди толтура албай атабыз. Жок, жакшы. Мындай жакшы эжеке, сиз жакшы сунуш айтып атасыз. Урматтуу айымдар, анда мындай кылайлычы. Сиздерден анда кимде кандай маалымат бар? Жанагы айылдык аймак боюнча айылдык кеңешке ушу канча айым коюп атат экен? Урматтуу эже, сиздерде канча айым регистрациядан өтүптүр, билдиңизби? Билдим, 14-үнө карата. 14-үнө карата бизде 2 округ, биринчи, экинчи округка бүгүнкү күндө 14 октябрга карата 3 айымдын талапкерлиги коюлганын, 4 орунга 3 айымдыкы коюлду. Дагы 3 күн аралыкта канча болот эми көрөбүз. 3 айымда. Берки округка канча киши айым коюлду? Ошол эле айылдардын 2. Ошол эле экинчисине аларга 3 орун берилген, 3 орунга 2 айым коюлгандыгын көрдүм кечээ күнү. Кечээ күнү документ тапшырдык, көрдүм. Көрдүңүзбү? Мына ушундай болуп калып атат да. Ошол берки округка ошо резервдеги дагы бир айым жетпей атат да. Эми ошону да карап, урматтуу айымдар, мындай кылып коебуздар, биз бүгүн ушул кантип пикирлештерди көбөйтөбүз, кантип коалиция түзөбүз, аны семинардын аягында да сүйлөшөбүз. Бирок сиздер биринчи азыр өзүңүздөргө бир тапшырма жазып алсаңыздар, мындай кичинекей тапшырма, жеке тапшырма деп коелук. Ошо сиздер айымдар менен сүйлөшүп, ошо канча айым ошо жергиликтүү кеңешке сиздердин 2 округ болсо 2 округдан, 3 округ болсо 3 округдан канча айым коюп атат экен, ошону билип коюңуздар. Анткени баарыңыздар айтып атасыздар, 31 депутат болсо, 21 депутат болсо дагы ошондо 30% аялдар болуш керек да. Бирок аялдар ар кайсы округдан келет да, Ошо жеке гана өзүңүздөрдүн округдарды карабастан, башка округга дагы ошо айымдар коюп атабы, ошол экинде бир мониторинг жасап койсоңуздар, анан эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, мына 2 күн калыптыр, башка айымдарды дагы, башка округдагы айымдарды дагы ушу шайлоого тартып, мындай үгүт деп айтайын деп калыптыр, бир насаат иштерин айтып койсоңуздар, урматтуу айымдар. Анда биз эми ушул баягы тренинг бүгүнкү окуубуз ошо үгүт иштерин кантип жүргүзүш керек, шайлоо фонддорун кантип түзөбүз, эмне үчүн шайлоо фонддору керек экен, анан коалицияларды, өзүбүздүн кызыктар тараптарды кантип түзөбүз, ошо жөнүндө сүйлөшөбүз, урматтуу айымдар. Бирок ошол сүйлөшүүдөн мурун мен сиздер менен бир кичинекей бир практикалык иш жасап көрбөйлүкпү, урматтуу айымдар. Баарыбыз өтө активдүү катышабыз. Мен билем, ушу сиздердин группа өтө мындай, кандай десем, өтө активдүү да. Урматтуу айымдар, мындай суроо биринчи, могу үгүт жүргүзүүдө, үгүт жүргүзөм деп атпайсыздарбы? Вот үгүттү кантип жүргүзөйүн деп ойлоп аттыңыздар эле? Же кандай тажрыйбаңыздар бар эле мурдагычы, ошо үгүттү кантип эмне жасайсыздар? Ошо жөнүндө бир маалымат айтып бербейсиздерби? Анан кайсы учурда кандай болуш керек экен, анан мыйзамдын талабы менен сүйлөшөбүз сиздерге, урматтуу айымдар. Анда сиздерге сөз, активдүү катышабыз. Кантип үгүт жасайын деп аттыңыздар эле? Саламатсыздарбы? Мен бир тажрыйбадан ортого айтып кетсемби, эжеке? Айтыңыз. Мисалы, ушул иш аябай элдерге ыңгайлуу, жакшы экен да. Мисалы, ошол айылдык кеңешке шайлана турган аялдардан, эркектерден болуп, мисалы биз көчөгө барып, үгүт башталган, ошолордучу көйгөйүнү чын жүрөктөн бизге ишенип айтып, ортого ташташат экен да. Анан биз макул, колдон келгенче сиздерге жардам беребиз. Ушундай десек, алар аябай туура кабыл алып, ошол күнү шайлоого активдүү катышып, жакшы болгон учурлар болду да. Мисалы 21-де быйылкы үгүт иштеринде да кудум ошондой ишти кайра кайталап, анан көбүрөөк элдер менен маектешиш керек экен. Жеке ошол жакшы эффект берет экен да. Мындай кагаз түрүндө же бир календар, башка мындай видео роликтен көрө эл менен жекеме жеке
катышкан эл алдыга чыгып баарлашкан жакшы эффект берет экен деп ойлойм мен. Ооба, рахмат, рахмат. Эки нерсени айттыңыз. Бул жолугушууну айтып атасыз, бир чогуш сыяктуу кылып. Анан мындай жеке баек, жеке жолугушууну айттыңыз. Рахмат. Урматтуу айымдар, дагы кимде кандай ой бар, кантип үгүт иштерин жүргүзөйүн деп атасыздар? Анткени шайлоодо сиздер шайлоочулардын добушун алышыңыздар керек, Дагы кандай? Бүттүбү? Жок, дагы эле сүйлөйт окшойбуз, эгерде башкалар эме болбогон болсо. Негизинен баягы бизде кыргыздарда аялдар ошол үгүт иштеринде эл алдына айрыкча эркектерге жакшы экен да, аштойлордо же болбосо башка эркектер көп жыйылган жерлерде эркектер барып эркин сүйлөй алышат экен да. Биздин аялдардын ошондой топтордо дагы бизге мүмкүнчүлүк болсо дагы баары бир өзүбүздүн аялдык эмебизден улам эркектердин алдына чыгып чыгуу мүмкүнчүлүгү аз болот экен да, мындай сүйлөө мүмкүнчүлүгү тартынуу бизде кармап турат экен. Менин лично мурдагы эмедеги ошондуктан баягы эжеке айтмакчы, эгерде талапкерликке коюп жаткан болсо айрыкча көбүнчө эркектер көбүрөөк коет. Анан ошолордон бир ишенимдүү, кандай десем, абройлуу, айылда бир абройлуу балдар дагы коет экен да, жигиттерчи. Ошолорго кошулуп чыгып, анан алар дегенде өздөрүнүн платформаларын, анан тиги бул маселелерин айткандан кийин алардын жанында туруп, ошолор менен кошо үгүт иштерине чыгуу жакшыраак эффект берет экен деп ойлоп калдым, мен өзүмдүн тажрыйбамда. Молодцы, молодцы. Аябай жакшы анализ. Аялдар жалгыз жүрүп, биринчиден жалгыз жүрүп эркектердин алдына чыгып сүйлөй албайт экенбиз. Бизде көбүнчө жанагы электорат бул эркектер да, аялдар көбүнчө үйдө турат, көп топтолгон эркектер да, анан бул дагы жакшы эффект берет экен. Эгерде үгүт иштерине ошол бир абройлуу жигиттер менен кошо чыгып, анан алар дагы эми биз жөнүндө кичине жакшы ойлорду айтып койсо дегендей, мына ушул да жакшы эффект берет экен. Бул менин практикамда болду да. Анан Кутман кеч, урматтуу талапкерлер, угуп атасызбы? Угуп атабыз, угуп атабыз. Менин оюм боюнча бүгүнкү күндүн талабы биз азыр визитка аркылуу агитация иштерин жүргүзсөк болбойт. Анан көбүнчө ушул WhatsApp, анан Telegram аркылуу жүргүзсөк болот. Анан дагы бир нерсе кетпесе, сөзсүз түрдө өзүбүздүн шайлоочуларыбыз менен бетме-бет жолугушуу, өзүнүн платформаларды жеткирүү. Эгерде мурунку сазыкта эми биз өтөдүк да, ошол иштерибизди биз элдерге айтып, отчет катары жеткирүү. Мына ошол максат менен дагы үгүт иштерин жүргүзсөк болот. Менин оюм ушундай. Саламатсызбы? Молодцы. Онлайн аркылуу дагы добуш мындай болгон сөзүңдү айтып, кайсы маселени чече алганыңды айтып, мына телефон аркылуу дагы жиберсең жакшы колдоо болот экен. Урматтуу айымдар, молодцы. Аябай жакшы айтып атабыз. Жасаган иштерибизди, мисалы үчүн 4 жыл ичинде жасаган иштерибизди слайд түрүндө жасап элге жеткирсек да болот. Мындай через WhatsApp, Telegram аркылуу. Отчет катары. Мына ошол аркылуу да биз өзүбүзгө добуш алсак болот да. Урматтуу айымдар, рахмат. Аябай жакшы айтып атабыз. Эми урматтуу айымдар, мындай деген сөз болуп калды да башталганда, биздин шайлоочулар өзү ким деп, Анда сиздер менен биргеликте биздин шайлоочулар ким талкуулап көрбөйлүкпү, урматтуу айымдар? Сиздер ошо шайлоого кетип атасыздар, Эми биздин шайлоочулар бул жөндө дагы айттык, мурдагы окууларда да айтып атабыз, азыр только кайталап атабыз, анан кээ бир маселелерди. Анткени шайлоочуларыбыз ким да, айымдар, анда сиздердин шайлоочулар кимдер? Ким? Кайсы эл? Эми урматтуу айымдар, ошо жашоочулар, жана 18 жаштан чыгып, жогору жашоочулар болуп атат. Анан бирок ушу жашоо дагы да азыр мындай кылбайлыбы, урматтуу айымдар, ошо сиздер мүмкүн болсо, бул шайлоочулар бирден тактап көрбөйлүкпү, прям кененирээк, шайлоочулар ким?
прям эл деген это чоң катмар да, 18-ден жогоручу, 18 мына ушул жаштан эки жогорку жарандыгы бар инсандар да. ооба инсандар, ошонун баардыгы эми ошолорду бөлөлү экен. Сиздер мындай кылбадыңыздарбы? Бөлүп эл менен жолугушат экенбиз, бетме бет жолугат экенбиз жеке. Анан бир WhatsApp группалар менен Telegram группалар аркылуу рассылка жазайм деп атасыздар, Эми биз шайлоочуларды мындай бөлүшүбүз керек да. Бул катмар деп бөлүп көрбөйлүк урматтуу айымдар. Жаштар. Жаштар, мындай кылайлычы урматтуу айымдар, жаштар деп коелук, 18-ден 35 жашка чейин, Эми жаштар десек, жаштардын ичинен дагы балдар, анан кыздар бар, Аялдар. Аялдар деп коелук, балдар жана кыздар, сиздер анан ушул экиге жараша өзүңүздөрдүн баягы издейсиздер да, кимге кандай, ким менен кайсы адам менен, мисалы үчүн жаштар каякта болот, урматтуу айымдар. Кайсы жерден жаштарды тапсаңыздар болот. Жаш балдар болсо кимдер менен барасыңар, кыздар болсо кимдер менен барасыздар, ошону карайсыздар. Экинчи ким? Улгайгандар. Мындай экен да. Так, мындай кылайлычы, улгайган аялдар, анан жана биз улгайган эркектер. Биз мындай экен да, биз аялдар, биз эми өзүбүз жөнүндө айтып атабыз да, биздин шайлоочулар, башкача айтканда, аялдардын шайлоочулары ким экендиги жөнүндө аныктагалыбыз келип атпайбы, Ооба. Биздин негизги шайлоочулар, менин баамымда, бул менин жеке баамымда, биздин шайлоочулар улгайган аялдар менен эркектер болот экен. Анткени алар биз эме кылганда, үгүт иштерин жүргүзүп жатканда дагы биз баары бир мындай колубуздан эмне келээрин али алдын ала билген эмеспиз. Биз эми бир аз тажрыйбалуу болуп, өткөндө депутат болгон үчүн бир аз тажрыйбалуу болуп калдык. Бирок биринчи жолу баратканда депутат болуп барып, биздин колубуздан эмне келээрин биз өзүбүз да билген эмеспиз. Бирок бизде сонун максаттар болгон, сонун идеялар болгон. Мен депутат болуп барсам, могу нерселерди. Ошондо биз элге конкретно, мен мисалы үчүн жеке конкретно эчтеке обещать эткен эмесмин. Анткени ошондо эле билгем, мен көпүрө курдура албайм, мен жолдорду оңдой албайм, же болбосо мен дагы бир кандайдыр бир материалдык жардам бере албайм. Бирок колумдан келген ошол өкмөттүк деңгээлде колумдан келген нерсени жасаймын. Аял катары, эне катары жасайм дегенде, көбүрөөк менин түшүнгөнү менин шайлоочуларым улгайган аялдар жана улгайган эркектер болду. Анткени алар ынанды. Анткени ушул аял кичине болсо дагы жакшыраак айтканын аткара алат дегендей ошолор ынанды. Бул менин жеке баамым. Анан азыр жаштар барбайбы экен жаштар? Жок, жаштарчы булар башкача көз карашта да. Жаштардын ою, алар башкача да. Алардын ою боюнча могул эмелер бараткан. Көбүнчө эмеге коюп атканда жалаң жаш эркек балдар коюп атат да. Алар ошого көбүрөөк ишеним берет да. Аялга караганда алар ошолорго көбүрөөк ишеним бергендей байкалды да. Бул менин жеке баамымда. Хорошо. Жакшы баалапсыздар. Анда мындай кыласыздар, урматтуу айымдар. Ар кимиңиздер ошо жеке тажрыйбаңыздарга таянып, ушундай сиздердин шайлоочу, именно сиздердин шайлоочу ким экенин тактап аласыздар, биринчи эле кадам ошондон башталат. Анан мыйзамдарда эмнелер көрсөтүлгөн, азыр ошо боюнча сүйлөшөлүк. Анан урматтуу айымдар, урматтаган эжеке, биз сизге мындай быйыл байкап көрбөйсүзбү? Сунуш кылат элек. Могу жаштарды дагы жаштар менен чогуу бир биригип алып, ошо жаш талапкерлер боло турган болсо, ушу жаштарга дагы мындай үгүт иштерин жүргүзүп көрүңүз, анан быйыл карап көрсөңүз, анан дагы көрөбүз. Анткени мындай башка бир изилдөөлөрдүн негизинде, Кыргызстанда көбүнчө изилдөөлөрдүн негизинде ушундай жаштар көпчүлүк убакта ушу аялдарга добуш бериши мүмкүнчүлүк бар. Анткени аларда мындай аялдарга карата именно өзгөчө жаштардын ою өтө жакшы болот экен да. Анткени алар аялдар, жаштар көбүнчө өзүнүн энесине жакшы мамиле кылат экен, өзүнүн биринчи мугалимине жакшы мамиле кылат экен дегендей. То есть биринчи мугалим аял адам болот да, ошолорду карайт экен. Анан ошон үчүн урматтуу айымдар, мондай тандоо жүргүзүп атканда шайлоочуларга ушу момент, ушу мен айтылган сөздөрдү карап көрүңүздөр, анан анализге жараша ишиңиздерди жасайсыздар. Анда азыр айымдар, бүгүнкү тема боюнча анда презентациябызды баштайлык. Бүгүнкү темабыз
ушул мыйзамдарда эмне каралды, ошол мыйзамдарда эмне каралып атат? Көпчүлүк убакта могу шайлоо фонддору жөнүндө сиздер менен сөз кылалык. Бирок айылдык аймактарда көпчүлүк убакта сиздер шайлоо фонддорун түзбөй эле үгүт иштерин жүргүзөсүздөр. Бирок азыркы административдик территориалдык реформа болуп калды. Анан могу шайлоо округдар түзүлгөндө дагы сиздер жашаган айылдардан дагы башка айылдар дагы кошулуп, анан силердин шайлоочулардын катарына кирип атат да. Анан ошо башка айылдагы шайлоочуларга мына көбүрөөк добуш алып, өзүңүздөрдүн программаңыздарды, платформаңыздарды мына көбүрөөк элге билдирем десеңиздер, башка бир көрсөтмө мындай таркатма материалдарды чыгарам дей турган болсоңуздар, анда сиздер өзүңүздөр шайлоо фонддорду түзүп алсаңыздар болот. Эге ушундай таркатма материалдар чыгарганда өзүңүздөр үйдөн, мисалы үчүн тиги менде принтер бар, мен же бир тууганымда принтер бар, баламда принтер бар деп чыгарып алып анан таркатсаңыздар болбойт, Анын үчүн могу таркатма материалдардын бардыгын шайлоо фондунун негизинде акча каражаттарын төлөп анан чыгарасыздар. Анан эми кимдер ушул шайлоо фонддорун түзүп алат? Айылдык кеңештерге сиздер өзүңүздөр көрсөтүп атасыздар. Ошо көрсөткөн жарандар, саясий партиялардан койсо саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү шайлоо кампаниясын каржылоо үчүн атайын шайлоо фонддорун түзүп алышат. Анан ошол эки сиздер эгерде могу жерде кызыл менен белгилеп койдук, шайлоо фонду түзүлбөгөн учурда жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөө, шайлоо алдында үгүт жүргүзүү, башка шайлоо алдындагы иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн акча каражаттарын өзүңүздөр жеке акча каражаттарыңызды пайдаланууга тыюу салынат. Өзү практикада мурда бирөөгө мындай эле жөн акча берип койгон болсоңуздар, андайды жасабаңыздар. Анын бардыгы шайлоо фонду аркылуу банктан атайын счет ачасыздар, ошо счет аркылуу ушундай акылар төлөнүп берилиш керек. Анан саясий партияларынан тарабынан айылдык кеңештерге көрсөтүлгөн талапкерлер, анан талапкерлердин тизмеси боюнча саясий партиялардан көрсөтүлгөн шаардык кеңештерге талапкерлер өздөрүнүн шайлоо фонддорун түзүүгө укуксуз. Ал шайлоо фонддорун ал партиялар тарабынан түзүлөт. Эми урматтуу айымдар, эгерде сиздер өзүңүздөр ошо шайлоо фонддорун түзө турган болсоңуздар, сиздер өзүңүздөр ошо эсебиңиздерге 50 000 сомго чейин акча каражатын сала аласыздар. Ал эми саясий партиялар болсо 100 000 сом. Ал эми жеке жактардын башка кайрымдуулуктарынан жеке жактар өздөрү эле акча каражаттарын кошумча сизге сала турган болсо, алардын акчасы да 50 000ден ашпаш керек. Юридикалык жактарды дагы салам десе, алардын дагы акча каражаты 50 000ден ашпаш керек. Жалпы ушу шайлоо фонду сиздер 500 000 сомго чейин түзсөңүздөр болот. Анан ошондой акча каражаттар түзүлсө, анан үгүт иштери жүргүзгөндөн кийин ал иш аракеттерди бардык акча каражаттары колдонулбай кала турган болсо, ошо түшкөн каражаттардын бардыгын ошо ким берген болсо, ошолорго кайра кайтарып беришиңиздер керек болуп калат. Анан урматтуу айымдар, кайсы ошо шайлоо фондуна кимдер акча каражаттарын кайрымдуулук кылышына тыюу салынат. Булар чет өлкөлүк мамлекеттердин, чет өлкөлүк мамлекеттик органдардын, мекемелердин, ишканалардын, чет өлкөлүк юридикалык жактардын, чет өлкөлүк жарандардын, мына ошо Кыргыз Республикасында катталган ушул эки чет өлкөлүк жарандардын өкүлдөрү тарабынан сиздерге ошо үгүт фондуна, шайлоо фондуна акча каражатын которгонго болбойт. Жарандык жок адамдардан дагы ала албайсыздар. Мамлекеттик органдар болсо, жергиликтүү залынча башкаруу органдарынан дагы ушу шайлоо фонддоруна акча каражаттарын алганга болбойт. Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, ишканалар, уставдык капиталына мамлекеттик же муниципалдык үлүшү болгон ошондой эле салыктарды, жыйымдарды жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча жеңилдиктерден пайдаланган юридикалык жактар дагы ушу шайлоо фонддоруна акча каражаттарды которо алышпайт. Аскердик бөлүктөрдөн, аскердик мекемелерден, укук коргоо органдарынан, соттордон, кайрымдуулук иши менен алектенген уюмдардан, диний уюмдардан, жашырын кайрымдуулуктар дагы болбойт.
эгерде алардын фамилиясы, аты, атасынын аты, жашаган жерлери көрсөтүлбөгөн болсо дагы алардан акча каражаттарын ошо шайлоо фонддорун которгонго мүмкүн эмес. Эми ушул сиздер шайлоо фондун түзүп алдыңыздар. Мына ушул эки шайлоо фонддогу акча каражаттарды сиздер кайсы багытка колдоносуздар? Шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу техникалык чараларды финансылык камсыздоого, шайлоо күрөсүн төлөөгө, бул саясий партияларга тиешелүү. Бүгүнкү күндө сиздер талапкер катары шайлоо күрөсүн төлөгөн жоксуздар. Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн түз байланышкан иштерди аткарганда, мисалы үчүн маалыматтык жана консультативдик мүнөздөгү кызмат көрсөтүүлөргө, эгер силер кеңеш ала турган болсоңуздар, эксперттерден үгүт материалдарын чыгарууга жана жайылтууга, урматтуу айымдар, жана мен айтып кеттим, визитка, буклет, же баннерлерди жасап коесуздарбы, же башка таркатма материалдарды чыгарсаңыздар, мына ушул эки фонддор аркылуу жасатасыздар. Жайлардын, жабдуулардын ижарасына колдонсоңуздар болот. Транспорттук жана иш сапардык чыгымдарды жабууга, байланыш кызматтарына, кеңсе товарларын алууга, жабдууларды сатып алууга, жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяларды жарыялоого жана алардын чыгып сүйлөөсүнө, ана чогулуштарды өткөрүүгө, товарларды жеткирип берүүгө мына ушул багытта сиздер жана чогулткан шайлоо фондунун акча каражаттарын колдонсоңуздар болот. Анан урматтуу айымдар, мына ушул шайлоодо баягы үгүт жүргүзүп атканда сиздер мына ушул эки мыйзам чегинде үгүтчү алсаңыздар болот, бул ишенимдүү адам болуп эсептелет. Анан ушул эки ишенимдүү адамды ала турган болсоңуздар, көпчүлүк эгерде сиздер ишенимдүү адамды мындай акча каражаты менен иштете турган болсоңуздар, мындай атайын, ал үчүн келишим түзүп алып, ошо шайлоо фондунан анын акысын төлөп беришиңиздер керек болот. Эгерде ишенимдүү адамды өзүңүздөрдүн эле тааныш туугандарыңыздар мындай волонтердук негизде иштеп берем дей турган болсо, анда жөн эле иштей берет. Анан ушул ишенимдүү адамдар эмне иш аракеттерди жасайт? Алар үгүт жана башка иштин ар кандай мыйзам жол менен берилген түрлөрүндө жана мыйзамдын усулдары менен жүзөгө ашыра алат. Анан шайлоо алдындагы чогулуштарда, шайлоочулар менен жолугушууларда чыгып сүйлөйт, шайлоо алдындагы дебаттарды жана дискуссияларга катышууга укуктуу. Шайлоо алдындагы чогулуштарды жана шайлоочулар менен чогулуштарды өткөрүүдө мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз атынча башкаруу органдарынан зарыл жардам алууга. Сиз буга чейин айтканбыз, мурдагы жолугушууларда жергиликтүү өз атынча башкаруу органдары ушу сиздердин шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүдө, баягы үгүт иштерин жүргүзүүдө өздөрү көмөк көрсөтөт, атайын бир жерлерди аныктап берет. Ошол жерлерге барып сиздер мындай чогулуштарды өткөрө берсеңиздер болот. Андан сырткары шайлоо комиссияларынын жыйналыштарына катышууга, добуш берүүнү өткөрүүдө, шайлоочулардын добуштарын эсептөөдө жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөөдө, шайлоо участкаларында болууга, шайлоо комиссияларынын документтери, ошондой эле добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө, шайлоонун натыйжалары жөнүндө протоколдор менен таанышууга, шайлоо комиссияларынын чечимдерине жана аракеттерине даттанууга жана даттануулар менен арыздарды кароого катышууга укуктуу. Анан урматтуу айымдар, эмнеге бул ишенимдүү адамыңыздар укуксуз? Шайлоо комиссиянын ишине кийлигишүүгө болбойт. Добуш берилүүчү жайда шайлоочунун өтүнүчү боюнча ал үчүн кол коюуга суранып койсо, аны жасабаш керек. Маалыматтык теле жана радио программаларды берүүлөрдү жүргүзүүгө, ишенимдүү адамдарга алардын өтүнүчү боюнча ишенимдүү адамдын ыйгарым укуктары токтотулганга чейин сиздер иш берүүчү катары эмгек акысын сактабастан администрация эмгек акысын сактабастан өргө берүүгө милдеттүү. То есть ишенимдүү адамыңыздар сиздерге иштейм деп айта турган болсо, алар эмгек акысын сактабастан өргүүгө эс алуу алса болот. Эми урматтуу айымдар, бул шайлоо фонду боюнча болду. Эгерде сурооңуздар болсо бериңиздер. Кандай шайлоо фонду боюнча кандай түшүнбөй калган суроолор болсо, анда мен жооп бергенге аракет кылайын. Андан кийин биз сиздер менен биргеликте үгүт иштери жөнүндө өтөбүз. Мыйзамда кандай каралган, ана кандай түрлөрү бар үгүт иштеринин. Буга чейин сиздер дагы кичине айтып көрдүңүздөр, бирок дагы тактоо иретинде сиздер менен сүйлөшөбүз. Шайлоо фонду боюнча суроолор барбы, урматтуу айымдар?
Албетте, айтыңыз. сөзсүз ар бирибиздин шайлоо фондубуз болуш зарылбы? Жок, жок. Бул мыйзамда сиздердин мүмкүнчүлүк, Мыйзамда айтып атат, таркатылуучу материалды мындай аябай сонун буклеттерди чыгарып, өтө сонун баннерлерди чыгарып, анын баарын тагып коюп, анан укмуш машиналарга түшүп алып, жанагы громкоговорительдерди арып алып, шайлоо өнөктүгүн жүргүзсөңүздөр, үгүт иштерин жүргүзсөңүздөр, анда шайлоо фондун пайдаланышыңыздар керек. Анан жок, мен жөн эле чогулуштарга барам, жеке жолугушууларды эле өткөрөм, жөн эле ошо чогулуштарда барып оозеки айтып берем, Telegram, WhatsApp группаларды колдоном десеңиздер, анда шайлоо фонд түзбөй эле койсоңуздар болот. Рахмат, түшүнүктүү. Бирок үгүт иштерин шаардык кеңештин депутаттарына шайлоодо алар көбүнчө эми ошо шайлоо фонддорун түзүп, ошо акча каражаттарын колдонот да шаардык кеңештер. Анан бирок эми көрүңүздөр, урматтуу айымдар, эгерде кимде ким мүмкүнчүлүк болсо, мисалы үчүн биз кече жакында окууларды өткөрүп келдик. Анан окууларды өткөрүп келсек, кээ бир айымдар айтып атат, мен бир 3000ге чейин ушу шайлоо фондун түзүп туруп, анан 3000ге чейин акча салып, мен календарь чыгарам. Ошо календарымды мындай кичинекей мындай визитка сыяктуу календарды коюп алып туруп, мен өзүмдүн сүрөтүмдү коюп алып, шайлоо программамды кичине үзүндү кылып, мындай таркатсамбы деген оюм бар. Анткени мындай болуп калыптыр да, ошо Ысык көл областында кээ бир аймактарда 3төн айыл биригип бир округду түзүп калыптыр. Там шайлоочулар саны аз экен да. Анан мен бир айылда жашасам, экинчи, үчүнчү айылга барып, мен эл тааныбайт да, мен ошон үчүн мындай шайлоо фонд түзүп, мындай үгүт ишти жүргүзгүм келип атат дейт. Анан ишкер айымдар бар экен, алар да ушундай үгүт жүргүзгүсү келип атыптыр. Бирок мыйзам сиздерге мүмкүнчүлүк берет, шайлоо фондун пайдалансаңыздар болот, Кол көтөрүп атасыздар, урматтуу айымдар. Кол көтөргөндөр болсо, кол көтөргөн эле биздин мына 7 округтан Кара Суу район Ала Тоо айыл кеңешинен 7 округ бар экен. 2 округтан 3төн 6 аял өтүш керек экен. Bir округтан бир эле аял катталыптыр. Экинчи округтан 3 адам, 3 аял өтүш керек, бирок 5 аял катталып калган. Экөө тең бир эле айылда. Ошондо кандай болот? Биринчи округдагы бир эле аял ол өтөт. 2 аял катталбай калган. Жок, тапшырган эмес. Биздин өтө турган округда 5 аял катталып калган. Ошонун ичинен 3 эле өтүш керек. Ошондо 2 аялды наркыга алып өтүшкө мүмкүнчүлүк барбы, жокпу? Мисалы, бүгүн эртең. Неме болуп атат да, антип ала албай каласыздар го. Мисалы үчүн сиздер талапкерликке каттап атканда, сиздер жана по месту прописки деп коет да, кайсы айылда катталган болсоңор, жанагы фактически катталган болсоңуздар, мына ошол айылдан ошо айыл кайсы округга тиешелүү болсо ошол жака гана кое аласыздар да. Анан эми урматтуу айымдар, эгерде сиздердин бир округда 5тен 6дан аял коюлуп калган болсо, анда алар үгүт иштерин жакшы жүргүзүш керек да, анан чоңураак добуш алганга аракет кылыш керек, Резерв боюнча мисалы үчүн 2 эле аялга, сиз айтпаспы, 2 же 3 аялга берсе резервти, анан калган айымдар анда добуш менен чыгыш керек болуп калат да, анда на общих основаниях, ошонусу болуп калат да. Анан эми урматтуу айымдар, сиз өтө чоң жакшы маселе көтөрүп атасыз да. Если бир нече округ боло турган болсо, там 5 округ болуп калды. Аларды бирөөсү там 5 мандаттуу, бирөөсү 6 мандаттуу, 7 мандаттуу ушундай округдар болуп кала турган болсо, анда ошол эки округдарга башка жерлерге айымдардын көбүрөөк кошулушуна, коюшуна мындай сиздер көмөк көрсөтсөңүздөр жакшы болмок да. Эгерде таанысаңыздар, сен ушул эки айылда өтө активный аял элең, ушу өзүңдүн округуңа койбойсуңбу деп мындай кеңешиңерди айтып койсоңуздар жакшы болмок, Фарида эжеке, колуңузду көтөрүп атасыз. Саламатсыздарбы? Менде да мындай суроо бар эле. Ушундай талаш болгон да мурунку шайлоодо. Бизде 2 аял койгон, 3 аял койгон. Бирок бизде бир эле аялга квота бар болчу, бир аял өтүш керек эле. Бирок мен добуш менен өткөнмүн. Бир эркектин аркасынан эле 7 добуш азыраак болуп, экинчи орунда мен өткөнмүн. Бирок квота менен башка аял келген жок да. Ошол квота иштеш керекпи же ал квота иштебей башка голосу көбүрөөк? Жок, баягында мындай болбоду, Мисалы үчүн 5
давайте вот прям мындай кылайлык. 5 мандаттуу округ болуп атат, 5 мандаттуу округ, Анан 5 мандатка 5 депутат келиш керек, 5 депутат шайланыш керек. Баягы добуштардын баары саналгандан кийин биринчи ошол эки резерв саналат да. Мисалы үчүн резерв саналат, ошо биринчи аялдарга канча, мисалы үчүн 5 мандаттуу округга 2 аялга резерв коюлган болсо, 2 аялдын алар резерв боюнча киришет, бирок ошо 5 мандаттуу округга бир 4 аял берип калдык деп коелук, бир эле эркек, мисалы айтып атам. Анда ошондо экөөңүздөр резерв менен ошо автоматически у кого көбүрөөк добуш болгон болсо, алар ошо резерв менен чыгат, а калган үчөөңүздө, калган 3 шайланып турган талапкерлер на общих основаниях добуш боюнча кирет. Мына биздин практикада бар, мисалы үчүн резерв менен өткөндөр 1-2 болсо дагы, кээ бирөө алардын дагы добушу туура келип, анда добуш менен өткөн дагы айымдар бар. Ал үчүн баардык талапкер айымдар сиздер көп добуш менен алууга аракет кылышыңыздар керек болуп калат да. Ошо себеби мындай болгондо бирөөсү эркектен азыраак алып калды да. Экинчи орун, үчүнчү орунга бир эркек чыккан үчүн, анан ошо үчөөбүз өтүп кеттик да. Анан ошондо ошо эже бизде мындай деди да. Квота ошондо иштебей калабы, бул Асранкулова неме менен өттү го, өзүнүн добушу менен өттү, а мен квота менен барышым керек эле андай деген. деген жок эжекелер, Сиз деген жаралганда андай тура эмес, Жок, биринчи сиз тиги мисалы үчүн давайте вот прям сейчас мындай кылабыз азыр. Чогуу эсеп, бул математикада, математиканы эсептейлик. Азыр поделиться кылайын. Урматтуу айымдар, мындай болуп атат, өзү бизде 3 мандат болуш керек эле. Давайте, бир аял, 2 эркек сиздердин эле кейсте мындай 3 мандаттуу округ болуп атат, Канча талапкер койдуңар эле? 6-быз, 7-быз койгонбуз. Ну, 7 талапкер болуп атат, 7 талапкер болуп атасыздар, Анан ошо 7 талапкер болгондон кийин добуш бүттү го, Добуш шайлоо добуш берип бүткөндөн кийин биринчи резерв эсептелет да. Ошондо сиз, мисалы үчүн, сиз резерв менен кетесиз. Ким көбүрөөк добуш алган болсо айымдардын. Ну, потому что ошондой биринчи ошо 7 талапкердин ичинен 3 мандаттуу округга биринчи резерв кетет, Резервке аялдардын ичинен ким көбүрөөк добуш алган болсо, ошо резерв менен кетет. Значит, вы көп добуш менен кеттиңиз. Анан калган 2 талапкер по голосу кетет. По общему голосу, мисалы үчүн 2 талапкер там 2000ден 3000ден голос алгандар болсо, анда ошолор биринчи өтүп кетет. Ошон үчүн 3 адам сизден өтүп кетип атат да. Ошон үчүн аялдар көбүрөөк добуш алса, алардын деле өтүү мүмкүнчүлүгү бар, Ооба, урматтуу айымдар, ошон үчүн да. Анан сиздер көп мындай жакшы аналитиканы айтып бербедиңерби? Сиздер айымдар, биз аябай аракет кылышыбыз керек да, көбүрөөк добуш алганга. Анткени көбүрөөк добуш алганда дагы аркаңында, ой, мен ушу депутаттыкка келдим, мен аркамда аябай шайлоочулар көп, мени колдогондор көп деп айтып атпайсыздарбы? Андан сырткары көбүрөөк чогуу добуштун алыштын дагы бир жолу, ага чейин Урматкан эжеке да сонун кылып айтып берди. Сиздер коалицияны түзүп, ал жөнүндө да сүйлөшөбүз, биригип алып, башкалар менен бирге ушундай шайлоо өнөктүгүн жашасаңыздар жакшы болмок, Азыр Мира эжеке да кол көтөрүп атат. Мира эжеке. Кутман кеч, саламатсыздарбы? Айнур эже, саламатсызбы? Саламатсыз. Мен биринчи жолу баратам, сабактарга буга чейин катышып жүрдүм элем. 2-3 сабакка катышпай калдым да. Азыр бизде документти мен ошо 7 жолу барып, 7-синде тапшырдым да. Анысы бүтпөй, мунусу бүтпөй, анан дагы бир өзгөртүү кирип калбадыбы? Ошонусуна чуркап атып, анан 7-синде тапшырып келгенбиз, бирок биздин айыл округдан, Нокенден тапшырып атам мен бир бүгүн достук айыл өкмөтүнө. Мен биринчи жолу тапшырыптырмын да. Анан алдын ала прогнозду сураштырган, биздин айылдан 2 эркек, 2 аял тапшырат экен деп айтылып атканда, ошонун биринчиси мен болгонмун. Данное время бүгүнкү күндө 2 аял эле талапкер тапшырыптырбыз да. Анан эркектер эми айыл ишенип аткан бири экөө тең, жок, биз бошобойт экенбиз дешип атыптыр. Вопрос. Эгерде мисалы эркек тапшырбай калса, азыр 2 эле аял талапкер болот атпайбызбы? Бизге 3 мандат берилиптир. 1 аял, 2 эркек. Эгер эркектер болбой калса, 2 эле аял болсок, экөөбүз тең өтүп кете беребизби? 1 эле аял болуш керек эле го өзү. Мындай болуп калды. Мережек аябай жакшы суроо. Если эркектер тапшырбай кое турган болсо, дагы бир 3-чү айымды дагы үгүттөп тапшыртып койсоңуздар болот. Анда үчөөңүз тең эле өтүп кетесиздер. 3 мандаттуу округ экен да. Андан тиги
Айылдагы Эртең ичип наоборот барыңыз. тиги аялдарды өткөрбөй коет экен деген ой менен ошо айылда бир аябай жакшы иничек кайнелерим бар. Мен эми келин болуп түшкөн тараптан коюп атам да. Анан ошонун үйүнө барайын деп аткам да, мен апасын тааныйт элем да. Балаңызды чыгарыңыз, биз ошо менен чогуу жүрөйлү. Ушу бир эркек чыгаралы хотя бы биздин айылдан. Андан көрүн аял даярдаш керек экен да, наоборот келин, Жок, 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 Мирей эжеке мындай кылат. Анда көрө тиги жаш баланы деле айта бериңиз, аялдарды деле айта бериңиз. Андай деген жок. Жалаң аял жана жалаң эркекти алып бар. Андай деген жок. Эгерде талапкерлерди көбүрөөк, эгерде сиздер көрүп атсаңыздар, айымдар көбүрөөк бар, ошондой достойный кандидат десеңиздер, айымдарга деле айта бериңиз, эркектерге деле айта бериңиз. Бирок өтө маанилүү нерсе Мирей эжеке көтөрдүңүз. Бул шайлоо жүрүш үчүн сиздик 3 мандаттуу округда 3 адам шайланыш керек да. Ошон үчүн талапкерлер азыраак болуп калса анда болбой калат да. Ошон үчүн дагы талапкерлерди наоборот үгүттөп ушу шайлоо өтүп кетсин деп аракет кылыңыз, Анда 3 киши болуш керек да, сөзсүз. Анда үчөөңөр эле койсоңор, үчөөңөрдөн эле өтүп кетет экенсиздер. Сиздердики аябай жакшы экен. Рахмат. Рахмат. Так, Кырыс эжеке. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар? Суроолор болуп атат немеде. Айта бериңиздер. Анан тиги чатты карап коелук, Кутман кеч, урматтуу айымдар. Саламатсыңбы, Айнура? Саламатсыз. Менде мындай суроо болуп атат да. Ишендүү адам болуп, ошол талапкер аялдын, айымдын жолдошу боло алабы? Боло алат. Боло алат. Туугандарыңыздар коюп кой. Бирок тиги бийликте иштебейби иши кылып? Жергиликтүү занча башкарууда же мамлекеттик органда, Токой кызматында иштейт да, токой. эмне кызматчы? Токой кызматында иштейт. Боло береби? Ишендүү адам болсо. Боло берет. Токой кызматчысы дейсизби? Боло берет, боло берет. Коюп алып, неме иштете бересиз. Бирок только мамлекеттик же муниципалдык кызматкер болбош керек, Ошо категорияга кирбейби экенин карап коюңуздар, Хорошо, Биргүл эжеке? Да, же Медина, Саламатсыздарбы? Менде бир суроо болуп атат да, түшүнбөгөн. Мореке азыр деген муниципалдык кызмат, муниципалдыкчы. Айыл өкмөттүн астында болуп атат да, ошондо иштеген бухгалтерлер, ошондо жана айыл өкмөттүн шоферлору кандидатын коюп атат да, булар канчалык деңгээлде туура болот? Болот эжекелер, болот. Шофер деле кое берсе болобу? Ооба, шофер деле адам да. Жок, ал деген бюджеттен айлык алып атат да, айыл өкмөттүн бюджетинен. Айыл өкмөттүн бюджетинен тиги муниципалдык ишкана деп атасыз да, айыл өкмөттүн бюджетинен албайт. Жок, айыл өкмөттүн шоферу коюп атат. Анан кийин эми ал тиги жергиликтүү бюджеттин акча каражатын алып атса, анда тиги өтүп кеткен болсо, анда тапшырыш керек болуп калат. Кайра тапшырыш керек болуп калат. Азыр эми мындай болуп атпайбы? Азыр деген аябай бири-бирибизди ээчитип, бири-бирибизге эме салып, сен менен иштейли жүрү деп групповой барып атабыз да бизчи. Анткени деген азыр деген баягыдай эме кандидатын койгон эч бир эме жок. Азыр эмелердечи аябай эле слабый болуп атат да, депутаттарчы шайлана тургандар, мандатын койгондор аябай аз болуп атат да. Анан алар кандай болот резервде жок болсо? Ошо рек көтөрбөдүңүздөрбү? Ошо 7 мандаттуу, канча мандаттуу болсо ошончо адам коюш керек. Аракет кыласыздар, урматтуу айымдар, бул шайлоо өтүш үчүн азыр маалымат компанияларын көбүрөөк жүргүзүш керек болуп атат. Бизде эркек каалоочулар деле, аял каалоочулар деле өтө аз болуп калат да. Анан шайлоо өтпөй калбасын, ошо койгонго аракет кылыңыздар. Эми могу жерде урматтуу айымдар, азыр мен чаттагы суроолорду карап койбойлукпу, андан кийин уланталык. Так, дальше. Бир округтан вообще аял киши кандидатурасын койбосо, анын ордуна башка округтан болбойт дедик, болбойт деп айттым. Башка округтан ал аял айымды кое албайсыздар, ал ушу пропискага жараша, Анан соц тармактар аркылуу, WhatsApp аркылуу үгүт иштерин жүргүзүү керек. Андан сырткары ар бир көчөдөн аялдарды шайлап коюш керек дейт. Болот, подходуңуздар азыр бул жөнүндө дагы Жылдыз айтып берет, Кайсы статья менен? Так, саламатсыңар, дагы бир суроо. Мандат калктын санына эми ошо калктын санына жараша алар определять этет экен, айтып бербедик белекпи? Там канча бир мандаттуу, 2 мандаттуу, 3 мандаттуу округ, 4 мандаттуу округ, 16 мандаттуу округ деп, ошо шайлоочуларга жараша аны бөлүшөт,
Саламатсыздарбы, мурунку шайлоодо 1000 сом РСК банкка счет алып салганбыз. Ал акча эмне болот? Быйыл салбайт окшойт. Быйыл күрөөнү алып салды залогду, аны салбайсыздар, 1000 сомду жок. Мугалимдер жазып, мындай шайлоо болгондо кандидат болбодуңуздарбы? Катталгандан кийин арыз жазып чыксаңыздар болот го, шайлоо өнөктүгүн өткөрөм деп. Айлык акыңыздар сакталат, Кандидат шайлоо күнү шайлоону көзөмөлдөй алабы дейт. Шайлоону эми баягы айтып аттык да, шайлоо күнү шайлоо өткөргөндөн кийин мындай үгүт жүргүзгө турган болуп калбаңыздар, шайлоо күнү ошо тиги кандидаттардын баары ошо шайлоо участкаларынын жанында туруп алышат экен. Бирок үгүт болуп калбасын, үгүт иштерин жүргүзгөндөй болуп калбагыла. Желательно турбай эле койсоңуздар жакшы болот эле деп баягы кеңеш берип атканбыз. Мектептин директору ишенимдүү адам боло алабы? Боло албайт, Болбойт жетекчи катары. Саламатсызбы? Мектепте тарбия завуч болуп иштейм. Кое берсем болобу? Кое берсеңиз болот. Мектепте завуч болуп иштесеңиз. 2 күн калыптыр, өтө аракет кылыңыз, Нуржан эжеке суроо бераттыр. Койсоңуз болот. Тезирээк аракет кылыңыз, Айыл өкмөттө Дом культурада жетекчи болуп иштегендер шайлоо өткөн соң иш тапшырабы? Ооба. Анткени сиздер жергиликтүү бюджеттен акча каражатын аласыздар, эгерде депутат болуп өтүп кетсеңиздер, аны тапшырышка туура келет. Качан үгүт ишин баштасак болот? 20 күн калганда баштасаңыздар болот үгүт иштин шайлоого чейин. Кайсы күнү прием токтойт, документтерди урматтуу айымдар 17 октябрда саат 6-га чейин документтерди кабыл алат. Прям аз эле убактыбыз калды, 2 күнгө жакын, даже 2 күнгө жакын эмес, бүгүн уже кеч болуп кетти. Азыр Бүбө ажар кол көтөрүп атат, Миргүл эжеке, ошо эгерде кошумчаңыздар болсо айтыңыздар, анан тиги Жылдыз болсо, анда мен коллегама андан кийин сөзү берейин, үгүт иштери боюнча. Эме Айнура, саламатсыңарбы? Мен сүйлөп коеюнчу, Айнура. Өткөндөгү неме боюнча. Өткөндө ушул иштегилер, мисалы үчүн мектепте мугалим болуп иштесеңер дагы өзүңөрдүн ишиңерди тапшырасыңар деген сөз болгон го. Андай болбойт экен, эгерде жетекчи болсо ошол тапшырат экен. Катардагы мугалимдер иштерин тапшырбай эле бара берет экен шайлоого кадимкидей эле. Жок, шайлоого бара бересиздер. Эгер кааласаңыздар, үгүт иштерин жүргүзүү боюнча тиги ишиңизди токтото турсаңыз болот, айлык акыңыз сакталат. Бул мүмкүнчүлүк сиздин укугуңуз. Эгерде чыкпай иштей берип эле Центризбиркомдон келип жалап атты, 11-inde окуу болду го. Ооба. Ошол жерде айтты. Анан кийин жанагы Жок, сиз жетекчи болсоңуз токтото турат деп ошону айтып атпадыңызбы? Жетекчи болсо деле токтот, ал тиги убактылуу эле токтото турат, убактылуу эле, урматтуу айымдар, жетекчи. Ооба, убактылуу эле токтотуп турат экен, жетекчи болуп кайра иштей берет экен кийин. Ооба. Ошо мекемелердегилер, только мекемедегилер. Анан берки өкмөттө иштеген муниципалдык кызматкерлер алар иштей албайт экен кайрадан. Бирок неме деп айтты да? Кечээсиңер мен суроо берсем болобу? Мен Сарбулак айыл өкмөтүнөн көркөм жетекчи болуп иштейм, айыл өкмөттөчү. Мурунку сазыкта депутат болгом, 7-чакырышка, 8-чакырышка да койдум да. Анан эмелеки сурооңузду жакшы укпай калдым, жообуңуздучу. Мен айыл өкмөттө көркөм жетекчи болуп иштейм да. Анан мен жумуш ордун көркөм жетекчи болсоңуз сиз ошо жергиликтүү бюджеттен акча аласызбы? Бул көркөм мурда депутат болгонсуз да сиз, туурабы? Болгом, ооба, болгом. Көркөм жетекчи эле болуп иштеп жүрөсүз да ошондо. Болгом. Көркөм жетекчи болуп айыл өкмөттө иштейм да. Айыл өкмөттүн кызматкери болуп эсептелбейсиз да, жергиликтүү бюджеттен албайсыз да, туурабы? Ооба, ооба. Жок, буга чейин тапшырбай эле иштеп жүрөсүз да, аны тапшырбай эле иштеп жүрө бересиз анда. Эгерде муниципалдык кызматкер болгон болсоңуз, жергиликтүү ошо подотчетный орган болуп калсаңыз, анда сиз тиги депутаттыгыңызды тапшырып беришиңиз керек болуп калат. Түшүнүп атасыз, муниципалдык кызматкер болсоңуз. Муга тапшырып, мурунку саатта тапшырганда мен эч кандай тиги жумуш ордун тапшырган эмесмин. Жумуш ордумду эле сактап тургандагы, анын депутаттыгымды кошо алып кеткем. Анан мен мында тапшырсам. Анда ошонто бересиз. Ал ошо мурдагы эле мыйзам болду, анда өзгөрүү болгон жок эжеке. Анан ушу биздин райондук БШКдан маалымат алып сурасам, ошо маалыматта да айтышты да,
тартана болбой эле тиги тапшыра бериңиз, жумуш ордуңузду өткөрбөйсүз, депутатыңызды кошо алып кетесиз деп, анан эмелеки сурооңузду жакшы укпай калып, анан ошон үчүн кайра суроо бериңерге туура келип атат да. ооба Убактыңызды алсам. Туура эле андай. жок убакытты алган жоксуз. Сиз жана худур тиги немеси аты башка болуп атпайбы, эгерде жергиликтүү бюджеттен акча каражатын алсаңыз, аларга подотчетный койсоңуз. Айнура, булар деген эмеден алып атышпайбы? Жергиликтүү бюджеттен айлык алышат да. Бул эженикичи должности башкачараак экен. Койдурткан жок да мында. Жок, көркөм жетекчи деп атпайбы мен. Бизде коюп атабыз. Коюп атышыптыр. Анан мен аны такташ керек болуп атат, урматтуу айымдар. Бул көркөм жетекчинин мен тиги кызмат, муниципалдык кызмат болуп эсептелеп экен, Ал подотчетный ошо кирбейт экен да. Көркөм жетекчи деген урматтуулар, көркөм жетекчи деген айылдык бюджеттен алат да, айлык алат да. Ошо айлык алат да буларчы. Анан айлык алгандарды койдурбай атпайбы? Койдурбайт, ооба. Мурун коюлчу. Мореки азыр деген коюлбайт деп атат. Былтыр бизде деле бир көркөм жетекчи депутат болчу да. Быйыл болсо ошол эжени койдурткан жок. Урматтуу айымдар, ошол эки көркөм жетекчи боюнча тактап көрөлүчү, муниципалдык кызмат бекен, анткени депутаттын статусунан өтө деле ошол эки кимдер болбой калат, өзгөртө деле керек да. Эгерде буга чейин иштеп жүргөн болсо. Биз сураштырдык да, сураштырып ошон үчүн айтып атабыз. Булардыкы муниципалдык кызмат болбойт экен. Бирок деген жергиликтүү бюджеттен айлык алып аткандан кийин болбойт деп токтотушту да. Айнура, мен айтып коюнчу уже. Айтып коюңуз. Алло, Айнура. Баягы соғышқа мен де катыштым. Анан кийин мен ошо айтып элек ачтым алдында. Айтсам боюнча каяктагы шаар багычы. Алар деген кое берет деп бизде бир десеканда бар болчу да. Бир десекан депутат болчу, көркөм жетекчиде депутат болгон, боло берет деп. Анан ошо кыштын иштерине суроо берсек, эч неке өзгөрүү кирген жок. Мурда кандай болсо ошондой эле. Жетекчи болсо жетекчилерге, айлыктар аз болсо койсо болот. Айлыктар аз да көргөм жетекчи. Хорошо. Урматтуу айымдар, кийинки өтөлүк эки жарандуулар барлар шайлай алышабы? Мен ушу эки жарандуулук дегенди билбейм, ушундай уруксат берилген бекен. Просто паспорттарын алып койгон болсо, анда жарандык бир эле болот го дейм, урматтуу айымдар, Кош жарандуулук го дейм. Кош жарандык жок го дейм, биз Россия менен андай бекитилген эмес да, эки жарандуулугу бар. Эгерде чын эле ушундай мамлекеттерде уруксат берилген болсо, анда мүмкүнчүлүгү бар, Андан кийин эки паспорт менен жүрөм дейт, ал бирөөсү мыйзамсыз да, урматтуу айымдар, жөн эле алып алганда. Сиз катталган күндөн баштап, мектептин мугалими деп атпайбы, кайсы күндөн баштап жанагы өргө алсам болот деп атасыздар, Мореки катталбадыңыздар, ошо катталгандан баштап мен катталдым деп, ошо катталган документтериңизди алып барып эле арыз жазып, анан айлык акыңыз сакталып турат, ошо үгүт иштерин жүргүзгөнгө бара берсеңиз болот, Анда Жылдыз, сизге сөз. Азыр үгүт боюнча уланталык, анан дагы үгүт бүткөн. Айнура эжеке, акыркы соону берип албайлыкпы? Мен берип алайынчы. Бизде Көл айыл өкмөтүндө 2 округ бар. Анан мен 1 округда жашайм, 2 округга талапкерлигимди коюуга болбойт, демек. Жок, эжеке, сиз деген, мисалы үчүн, бир округ болуп атпайбы? Ошо округдун территориясында жасасаңыз, бир округга, ошо эки округга 2 айыл деле кириши мүмкүн. 2 айыл деле кирип калат экен да, азыркы боюнча 2 айыл деле бир округ болуп эсептелет экен. Ошо 2 айылдын бирөөсүндө жашасаңыз, ал округга койсоңуз болот. Анан тиги 2 округга кое албайм. Бир айыл өкмөттө болгонуна карабастан, 2 округга кое албайм демек. Жок, кое албайсыз, по прописке, Түшүндүм, рахмат. Кайсы айылда катталган болсоңуз. Хорошо, рахмат. Анда сөздү Жылдызга берейин, үгүт иштерин уланталык, урматтуу. Так, урматтуу катышуучулар, саламатсыздарбы да бир жолу? Мен азыр тиги презентациямды ачтым, көрүнүп атат болуш керек, рахмат. Так, урматтуу катышуучулар, азыр Айнура айым шайлоо фонддору жөнүндө айтты. Анан шайлоо фонддорунан үгүт иштерине кандайдыр бир материалдарды баягы басма кылып даярдоого мүмкүнчүлүк бар деп атат. Бирок ушул жерде үгүт иштеринде
эмнеге болот, эмнеге жок, ошолорду силерге айтып берейин, келгиле эми үгүт иштери боюнча, үгүт иштери сиздерде бул шайлоо убактысында өзүңөрдүн баягы тиги эл арасында чыгып, мага үгүт бер деген сыяктуу, анан кийин элдер менен жолугушуп, алар менен баягы мени шайлагыла деген процесстердин баары именно ушул шайлоо алдындагы үгүт деп таанылат. Мынакей бизде мыйзамда мындай деп жазылып турат: тигил же бул талапкер талапкерлердин тизмеси үчүн добуш берүүгө же болбосо аларга каршы добуш берүүгө үндөөлөр. Элдерди силер үндөсүңөр, баягы талапкерге шайлоо мага бер деген сыяктуу баягы үгүттөрдү жүргүзсөңүздөр, бул баягы үгүт деп саналат. Андан тышкары талапкерлердин саясий партиялардын бирине артыкчылык берүүнү билдирүү. То есть бул жакта шаардагы баягы талапкерлерге, партияларга бул жакта силер дагы же партиядан же өзүңөр баягы өзүн талапкер катары чыгып атпайсыздарбы? Андан тышкары талапкерлерди баягы тизмесин шайлоонун же шайлабоонун мүмкүн болушун кесепеттерин баяндоо, же болбосо алардын кесипкөйлүк иши же алардын өзүлөрүнүн кызматтык баягы милдеттери менен байланышпаган талапкерлердин иши жөнүндө маалыматтарды таратуу, бул баягы шайлоо алдындагы үгүт деп саналат. Эми келиңиздер, баягы үгүт шайлоо өткөрүүдө кантип жүзөгө ашырылат? Жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу, то есть бизде баягы СМИ бар, средства массовой информации бар, маалымат каражаттары бар, ошол аркылуу кылсаңыздар болот. Же болбосо чогулуштар, мисалы элдер менен жолугушууларда. Микрофонду өчүрүп коебуз, Так, ошол эле кезде бизде мындай арганда оюн зоокторду, театралдаштырылган концерттерде, конечно, эгерде атайын шайлоого даярдалган бир мындай бир жолугушуунун алкагында эле болбосо, бирок сиздер өзүңөр мындай ар кандай бир спорттук иш-чара же оюн зоок деген сыяктуу нерселерди өткөргөнгө болбойт да. Андан тышкары силер үгүт ишиңерди басылма аркылуу, көрмө укма, то есть радиодон же болбосо үгүт материалдарды чыгаруу, жайгаштыруу жана таркатуу жолу менен болушу мүмкүн. Андан мыйзам менен тыюу салынбаган башка түрлөрдө мисалы болсоңуздар болот да. То есть ушул жерде биз эмнени билип атабыз? Радио аркылуу, кааласаңыздар телевидение аркылуу, кааласаңыздар баягы ар кандай басылма, интернет аркылуу, бирок мунун баары тең баягы төлөнө турган, шайлоо фондунан төлөнө турган өзүнүн баягы каражаттары кеткен, төлөнгөн баягы методдору бар да. Мындан тышкары сиздерге шайлоо алдындагы үгүт иштери атайын жерлер даярдалат, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен БШК тарабынан. Ошол өзүңөрдүн площадкаңар атайын тиги элдер менен жолугушууга же болбосо мындай бир пространство өзү мейкиндик даярдалып берет. Ошол жерден тең укуктуу, бүт талапкерлердин баары тең укуктуу ошого шайлоочулар менен жолугушуша алат. Бирок андан тышкары сиздер өзүңөр дагы план түзүп алып, шайлоочулар менен баягы квартал болобу же көчө болобу ушинтип жолугушууларды өткөрүп, жана Айнур айым дагы силерге ким тарап менен жолугушасыңар дегенде жаштар болобу, айымдар болобу, аксакалдар болобу деген сыяктуу топтор менен жолугушууларды өткөрсөңүздөр болот. Андан тышкары бул жакта коомдук дебаттарды уюштурсаңыздар болот, дискуссияларда катышсаңыздар болот, басма, аудио, видео материалдарды чыгарып жайылтуу. Бирок бул жактан мен сиздерге айтат элем, мисалы коомдук дебаттар менен дискуссиялар же чогулуштар, булар акысыз, бул жөн эле жолугушуу болуп атат. Бирок сиздер басма, аудио, видео дегендерди баягы чыгарам десеңиздер, жайылтам десеңиздер, бул баягы каражат кете турган материалдар болуп калып атат. Ушул басма продукциясында өзүнчө каражат кетип, аудиодон тышкары видео мисалы таратууда кичине мындай бир аны бирөө камерага тартыш керек, аны бирөө обработка кылыш керек,
аны бирөө жайгаштырыш керек деген бул кызмат болуп калат. Ошон үчүн бул нерселер баягы силердин өзүңөрдүн фондуңардан төлөнүүчү атайын кызмат болуп эсептелип калат да. Анан жалпыга маалымдоо каражаттарында макалалар, то есть силер гезиттерден деле көрүп калышыңар керек. Тиги бир гезиттин бурчунда, бир маалымдоо каражаттарында же болбосо реклама сыяктуу көптөр телевиденияда чыкса, ал дагы акы төлөнүп, баягы маалымдоо каражаты болуп калат. Так, андан тышкары YouTube каналын колдонсоңуздар болот. Шайлоо ар кандай телеканал же программа деген сыяктуу, же болбосо презентация деген сыяктуу. Бул дагы бирок өтө эле YouTube каналы все-таки видео меңерди атайын даярдаган продукция болгондон кийин бул дагы акча төлөнүп болуп калышы мүмкүн. Бирок бул азыр YouTube жөнүндө дагы бир жолу айтып берем. Анан мына силерде WhatsApp анан Telegram группалары бар. Бул жакта кааласаңыздар ушу WhatsApp менен Telegramда акысыз элдерге таратсаңыздар болот. Акысыз маалымат берсеңиздер болот. То есть өзүңөрдүн может быть текстиңер болобу, же кичинекей сүрөт сыяктуу бир кичинекей бир маалыматыңар болобу, муну жайылтсаңыздар болот. Так, анан бир айта турган нерсе, силер эгерде программаңарда же болбосо сүрөткө түшкөндө бир кандайдыр бир мамлекеттик же саясий ишмерлер менен түшкөнгө болбойт. То есть бул жакта алардын баягы жүзүн колдонуп, сиздер ошо өзүңөргө үгүт жасап аткандай болуп калат. Буга тыюу салынат. Андан тышкары мамлекеттик же болбосо саясий ишмерлердин сүрөтүн пайдалануу бул тоже болбойт. Муну колдонууга тыюу салынат. Андан тышкары силер билесиңер, кичинекей 18 жашка чейин толбогон өспүрүмдөрдү, балдардын сүрөттөрүн колдонууга болбойт. Эгерде сиздер бир кандайдыр бир программага сүрөт даярдасаңыздар, то есть арттуу фонунда балдардын бети көрүнбөш керек, жүзү көрүнбөш керек. Балким тиги артта бир ар карап турган сыяктуу сүрөттөр болушу мүмкүн, бирок ошондо ушундай сыяктуу сүрөттөрдү колдонбоңуздар. Так, анан эмнеге тыюу салынат үгүт жүргүзүүдө? Мисалы сиздер буга чейин деле практикада көп көрүп калам. Ошондой тиги брошюра же листовкаларды ар кайсы жакта чапталып турган моменттер бар. Бирок бул жакта тыюу салына турган нерсе бар. Мисалы ибадат кылуу имараттарында, курулмаларда, намазхана болобу, мечит болобу, же болбосо медресе болобу деген сыяктуу имараттарга эч кандай жанына баягы өзүңөрдүн үгүт иштериңерди жүргүзгөнгө да болбойт, и материалдарды дагы ошол жакка чаптаган болбойт. Андан тышкары кооптуу жана зыяндуу өндүрүштөр бар, бизде там ар кандай силердин аймакта кандай баягы кооптуу жана зыяндуу, мисалы свалка да, ошол жерде же переработка деген сыяктуу зыяндуу өндүрүштөр эгерде боло турган болсо, же болбосо рудник мисалы, ошолор жакта баягы үгүт жүргүзүү, жанына туруп алып үгүт жүргүзүү деген болбойт да, же болбосо сүрөт илгенге да болбойт. Так, андан тышкары электр станцияларынын жана тиги лептер бар го, чоң тиги жогорку чыңалууда электр линияларда, ушул сыяктуу объекттерде газ, нефть деген проводдордун жанына, тиги түтүктөрдүн жанына туруп алып сүрөткө түшүү, же ошол жерге сүрөттөрүңөрдү чаптоо, же туруп алып ошол жерден үгүт кылуу тоже буга тыюу салынат. Пенитенциардык системанын объекттери, то есть бул түрмөлөр, СИЗОлордун жанына эчтеке илген болбойт, анан ошолордун дубалдарына эчтеке илген болбойт. Анан карап көрсөңүздөр бул жакта саламаттык сактоо, тиги баягы мамлекеттик жана муниципалдык уюмдарда, ГСВ болобу, тиги ФАП болобу, мектепке чейинки балдар мекемелери, бала бакчалары, мектептердин имараттарында, ошолордун ичинде же жанында
сүрөт чаптуу же ошол жерден үгүттөө такыр бул болбойт. Анан вообще негизи ошол жака туруп алып материалдарыңарды таратууга да болбойт. Мен ушул жөнүндө мисалы суроолорду көп угам. Биз мурун үгүттөп эле жүрчүбүз. Жок, бул болбойт. Буга тыюу салынган. Себеби аякта балдар окуйт дегендей, анан баягы ошол жерде кирип чыккан кишилерди менен сүйлөшүү, таратуу, үгүт жүргүзүүгө болбойт да. Так, анан силердин ошол сүрөт болобу же текстиңер болобу диний тематикаларды колдонгонго болбойт. Ар кандай бир тиги китептерден, Куран китептерден болобу же башка китептерден алынган тексттерди колдонгонго болбойт. Мисалы шилтеме же тиги бирөө мындай бир кандайдыр бир сөздөрдү алып алып ошол жерден сүрөттөрдү алып алып элемент же бир какой-нибудь любой бир текст болобу аларды колдонгонго болбойт. То есть диний тематика менен аны колдонуп ушул нерселерди силер үгүт жаза албайсыңар. Буга тыюу салынган. Эгерде бир жактан мисалы көрүнүп калсаңыздар, анда четке чыгып калышыңыздар мүмкүн. Так, андан тышкары бизде бул шайлоочуларга акча каражаттарын төлөп берүү, подарка белектерди берүү же любой бир нерселерди берүү именно ушул шайлоо үгүт процессинде да ушул убакытта болбойт. Же болбосо сиздер бир дүкөндө иштесеңиздер, мага добушуңарды бергиле, бул товарды мен сиздерге акысыз же мисалы арзандатып берем деген сыяктуу нерселерди, бул подкуп болуп саналып калат. Булар деген такыр болбойт. Мисалы же болбосо акысыз тиги таркатууга өзүңөрдүн товарларыңар. Бирок эгерде сиздер өзүңөрдүн фондуңарды ачып, ал фонддун каражаты менен өзүңөрдүн мисалы футболкаларды же кепка же бир кандайдыр бир шарф деген сыяктуу бир кийимдерди атайын фонддун акча каражаты менен даярдасаңыздар, таратсаңыздар болот. Бирок биз билебиз, ар кайсы өзүңөр чыгарган продукцияңар мисалы Жылдыздын шайлоо фондунан акча каражат бөлүнгөн деген сыяктуу жазуусу болуш керек да ошол жердечи. Негизи башка товарлар эгерде силердин фондуңар менен төлөнгөн эмес болсо, фондуңар менен чыгарылган продукция болсо, анда мисалы өзүңөрдүн фондуңар менен, пожалуйста, тарата берсеңиздер болот. Бул рекламный продукция болуп калат да. А так буга бүт баарына тыюу салынган. То есть бул подкуп болуп калат, добуштарды сатып алуу болуп калат да. Анан буга дагы баягы кызмат көрсөтүү кирет. Кызмат көрсөтүүдө мисалы сиздер бир компьютерный бир өзүңөрдүн бир бизнесиңер болсо, ошол жерден бирок талапкер болсоңуздар, жеңилдетилген шартта кызмат мен силерге акысыз чыгарып берем, же болбосо бул кагазды менден подарка деген сыяктууларды болбойт. Же болбосо такси кызматкери болуп иштесеңиздер, бул дагы кызмат, то есть бирөөлөрдү акысыз тиги алып барып келүү, бул дагы баягы подкуп болуп саналып калат. Анан сыйынуучу жерлерде, чогулуштарды, митингдерди өткөрүүгө такыр тыюу салынат. Бул жакта кээ бирлер дагы айтып атат, мисалы мечиттин жанынан жаңы жума намаздан чыгып келатканда ошол жерден материалдарды тарата калам деген ушундайларды угуп атам. Андай такыр болбойт. Андай жерге барбагыла. Өзүңөр жөн эле үгүт жазабай, пожалуйста, бара бергиле. Бирок именно ошол жерден, именно ошол тиги баягы жума намаз процессинде болобу же вообще эле намаз процессинде сыйынуучу жерлерде негизи эле үгүт иштерин жүргүзүүгө болбойт. Так, анан шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү. Бул силерге баягы сунуш катары, силер баягы шайлоо алдында үгүт түрүн негизи тандап алсаңыздар болот. Кандай үгүт жүргүзөсүңөр, жолугушуу өткөзөсүңөрбү
же баягы тиги квартал аралайсыңарбы, же аялдар менен өзүнчө, же эркектер менен өзүнчө, жаштар менен өзүнчө жолугушасыңарбы? Муну болсо өзүңүз, пожалуйста, ошондой анықтап алсаңыздар болот. Мен ойлоп атам, азыр эгерде убакыт болсо дагы силерге баягы кагаз түрүндө план сыяктуу кылып туруп түзүп көрөлү. Же болбосо өзүңүздөр эле план түзүп алып эле, мисалы тиги мисалы 10 ноябрь деп коеюн. 10 ноябрда саат 10-до мисалы тиги айымдар менен жолугам, кайсы жерде жолугам, кимдерди чакырам, же анан кийин там 11 ноябрда аксакалдар менен жолугам, кайсы жерде, канча убакыт, кимдерди чакырам деген сыяктуу өзүңөргө, пожалуйста, пландарды түзүп алсаңыздар болот да. Ошол анан кийин бул жакта баягы сунуш катары жасаган нерсе, баягы социалдык изилдөө жүргүзүп чыгыш керек, же болбосо потенциалдуу жана потенциалдуу болбогон ошол группаларды аныктап алсаңыздар болот. Анан өзүңөрдүн ушул шайлоо планыңарды, шайлоо баягы иш чараңарды, шайлоонун астындагы ушу үгүт иш чараңарды ушу кадимкидей баягы стратегия түзүп, план түзүп алсаңыздар болот. Так, анан шайлоо алдындагы үгүт, баардык басылма жана үгүт материалдарын даярдаган уюмдун же иштердин аталышы жана дареги. То есть сиздер эгерде басма продукция чыгарам десеңиздер, ал жерде сиздин фамилияңыз, атыңыз так жазылыш керек. Андан тышкары сиздер ошол материалда сиздин, мисалы, жылдыздын фондунун каражатынан төлөнгөн материал деген сыяктуу обязательно жазыш керек. Эгерде партиядан болсо, партиянын аты. Андан тышкары тиги баягы саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиянын атын жазсаңыздар болот. Бул жакта баягы өзүңөрдүн эгерде ыйгарым укуктуу өкүлүңөрдү эгерде жалдасаңыз, ошол мага берип атасызбы суроо? Азыр моуну бүтүрүп коеюн, 1 секунд. Халате, что ли? Приятно видеть вас в таком обществе. Так, давайте тиги звук У вас эме го, клиника на дому го, Хорошо, азыр 1 секунд. Звукту өчүрүп коесузбу? Макет байраңыздарга. Партнерлор, Назгүл, Макет. Так, Бүбү Ажар. Так, андан тышкары көрсөтүлгөн маалыматтарды камтылбаган үгүт материалын таркатууга тыюу салынат. То есть эгерде сиздер ошо шайлоо фонду сыяктуу же болбосо өзүңөрдүн баягы аты жөнүңүздөрдү жазбасаңыздар, анда бул үгүт материалдарды таркатууга такыр болбойт. Так, андан тышкары айта турган нерсе, сиздер эгерде бир кайрымдуулук иштерин азыр ушул үгүт убактысында өткөрөм десеңиздер, буга да тыюу салынат. Кайрымдуулук иштерин башка күндөрдө жаза берсеңиздер болот, бирок ушул үгүт тиги мөөнөтүндө шайлоо убактысында эч кандай кайрымдуулук иштерин жүргүзүүгө болбойт. Аларга мисалы детдомдорго барып, азыр ошо же карыялар үйүнө барып, бирдеме подаркаларды берүүгө тыюу салынат. Бул дагы баягы добуштарды сатып алуу максатында жолугушуу болуп эсептелип калат. Так, анан басма продукциясы боюнча сиздер өзүңүздөргө ар кандай варианттарды алып алсаңыздар болот. Брошюра же календарь, же болбосо тиги көбүнчөсү эле ошо календарь сыяктуу деп тиги айтып атышат. Ошо календарь сыяктуу чыгарып алсаңыздар, бул баягы ыңгайлуу болот деген ушундай ар кандай сунуштарды уктук. Аны өзүңүздөр, конечно, билесиздер. Ошондо дагы басма продукцияны чыгарам десеңиздер, ага обязательно тиги баягы өзүңөрдүн жакшынакай сүрөтүңөрдү, өзүңөрдүн кичинекей бир кыска программаңарды, чечиле турган тиги чечем деген өзүңөрдүн маселелериңерди ошол жака жакшылап жазып койсоңуздар болот. Так, андан тышкары онлайн үгүт, бул дагы үгүт болуп саналат.
сиздерге айта турган нерсе WhatsApp же Telegram аркылуу өзүңөр мисалы маалыматтарды таркатсаңыздар болот. Анан YouTube жөнүндө дагы, конечно, эч кандай неме мындай бир жөнөтсөңүздөр болбойт деген жазылган жок мыйзамдарда. Бирок көчөгүнө дагы бир суроо берилди. Эгерде сиздер YouTube каналына өзүңөрдүн баягы видеоңорду тартып элдерге жөнөтүп койсоңуздар, балким ошол роликти башка бирөө элдерге дагы салып, андан ары дагы кетип кала турган болсо эмне болот деген ушундай суроо болду. Ошон үчүн сиздерге мындай сунуш айтат элек, көбүнчөсү ушу WhatsApp менен Telegram каналдарын эле колдонсоңуздар жакшы болмок, потому что YouTube'дун андан ары пересылка болуп кетиши дагы ыктымал да. Ошон үчүн мындай бир кичине мындай суроо болуп атат да. Бирок ушул соц тармактардагы үгүт жөнүндө эртең эмес бүрсүгүнү сиздер менен как раз жолугушуу өткөрөт. Биздин атайын эксперт журналистти чакырганбыз. Ушул эксперт журналист ушу YouTube каналы боюнча, WhatsApp каналы, Telegram каналдары боюнча айтып берет да. Бирок бул 3 тармакка тыюу салынган эмес. Эмнеге тыюу салынган? Бул соц тармактарга тыюу салынган. WhatsApp менен Telegram бул чат болуп эсептелет. YouTube бул деген просто баягы видео жүктөй турган неме канал болуп эсептелинет. Бирок соц тармактар бул Facebook болобу, Instagram болобу, булар соц тармактар. То есть бул соц тармактарга азыр пока тыюу салынган да. Ошол жөнүндө дагы, конечно, сүйлөшөбүз. Ошол анан көчөгүнө дагы мурдакы жолу бир тренингке барып сурап калышты да, эмнеге Instagramга болбойт, а вот именно WhatsAppка болот депчи. Ну вот ошондой бөлүү жазылганда бир бөлүнүптүр, именно соц тармак анан чат болупчу. Анан дагы бир нерсе, эгерде сиздер Facebook менен Instagramга деле койсоңуздар болот. Бирок ага баягы видео көргөндө деле реклама чыгып калат го, оплаченный, то есть акы төлөнгөн реклама. Кааласаңыздар өзүңөрдүн фондуңардан баягы рекламага акча каражат төлөп колдосоңуздар болот. Бирок мунун баары тең силердин фондуңардан кетиш керек дагы. Анан бүт безналичный расчет, перевод, ал переводдордун бүт болгон акча каражаттарыңар төлөмөңөрдүн бүт тиги квитанция болобу, скриншот болобу бүт баары сакталыш керек да. Ошол суроо барбы, урматтуу катышуучулар? Үгүт иштери боюнча. Менде бир суроо бар эже. Саламатсызбы? Суроо бар эме. Да. Ким сүйлөп атат азыр? Мир кол көтөрүптүр. Мен бабажан эме кечээ күнү бизде Баткенде семинар болду эле, ошол жерде айтып атат да, силер соц сеттерге жайгаштырсаңар дейт, кесиптештериңер лайк басканга мүмкүн эмес дейт. Мисалы мен медсестра болсом, мен соц сетке жайгаштырып койсом эме агитациямды, анан мен кантип айтам кесиптештериме, силер лайк бассаңар болбойт деген эмени. Ошол мен жана айткан нерсе ошондой болуп атат да. Мисалы YouTube каналына койсоңуздар, ал силердин шилтемеңерди алып өзүнүн каналына мисалы жүктөп коюшу да мүмкүн болуп атат да. Бул деген баягы силер бир эле тиги видео таратпастан, то есть андан ары кетип калса, бул уже соц тармактарга чыгып кетиши мүмкүн, ошол ыктымал деген баягы ой болуп атат да. Ошон үчүн сиздерге сунуш азырынча тиги WhatsApp менен, Telegram менен эле колдонуп турсаңыздар деген ой да. Дагы ким сурап атты эле? Миргүл Кубатовна кол көтөрүп тургу. Бизде мына үгүт иштеринде тыюу салынган жерлер, уруксат берилбеген жерлер болуп атат го. Айтып атасыздар го, бала бакча, мектеп деп, үгүт үйлөрү деп. Ошол жерлерде кокус биз менен каршылаш кандидаттар, талапкерлер эгер үгүт иштерин жүргүзүп аткан болсо, биз байкап же көрүп калган болсок, же угуп калган болсок, кандай чара көрүлөт аларга? Алып четке чыгат.
Бул деген мыйзамды булуп калат да. Айнур айтып. Аны далилдеш керек да, урматтуу айымдар, аны далилдеш керек, аны сүрөткө тартасыздар, видеого тартасыздарбы, чекке алып барып бересиздер, анан ошонун негизинде алаякта чечим кабыл алынат. Ооба. Мен ойлоп атам, андай нерсе бат эле тиги видеого тартылып калат. Бат эле эл арасына чыгып калат. Азыр ушундай убакыт эмеспи? Чет жактан ар кайсы кишилер бат эле тарта калат да. Ошон үчүн такыр эле барбаңыз ал жака. Өзүңөрдүн атайын жергиликтүү өз алынча башкаруу органы тиги ошол үгүт иштерине жолугушууга өткөрө турган атайын залдарды даярдашат. Ошол жака барып туруп чоң залдарда жолугуш өткөрө бергиле, же болбосо баягы квартал же болбосо группа кылып туруп жолугуш өткөрсөңүздөр болот. Менде суроо бар эле, мүмкүнбү? Ооба, айтыңыз. Жана шайлоо күнү барып неме шайлоо алдында турбагыла дедиңиз да. Ал деле баягы эмеге үгүткө кирип калат деп. Негизи шайлоо болуп аткан күнү үгүт токтотулат да, түшүнүшүмчө. Ооба, токтотулат. Бирок буга чейин практикада мен бир тууган эжем ошол немеге койгондо кечке эле мисалы турган да, эшикте келгендер менен учурашыпчы. Бардык партиялардын өкүлдөрү турушкан да. Бул сапар мен мурун өзүм 12 жыл ММКда иштеген үчүн телевидениедечи анан кесиптештерим интервью алганы, материал жасаганы келебиз дешип аткан. То есть барып интервью алабыз депчи. Вопрос. Шайлоо күнү мен интервью берсем үгүт иши болуп калабы? Бербешим керекпи? Анан ошонун алдында жүрбөй эле коюшум керекпи? Шайлоо болуп аткан мектепте. Үгүт иши болуп калат дейм, сиз тиги неме берип атпайсызбы? Ага чейин бере бериңиз. За день неме ошо бир күн калганда токтотуп эле ага чейин интервью бере бериңиз. Анан баягы айтты, Борбор шайлоо комиссиясына да өкүл айтышты, чектерди айтып атат, ошо шайлоо күнү ал жеке кечке турбай эле үйүңүздөргө барсаңыздар эмне болот? Сиздер өзүңүздөр бирип, таанылып тургандан кийин бул үгүткө эле окшоп калып атат да. Ооба. Негизи 24 саат калганда шайлоо күнгө чейин эч кандай үгүттөрдү иштеге чыгарганга болбойт да. То есть чын эле Айнур айым айткандай эле силер ошол жерден туруп атайын тургандай болуп калып атат да бул жактачы. Мени шайлагыла, мен мына тиги шайлоо комиссиясынын тиги баягы шайлоо бере турган имараттын жанына турганыңар ошондой болуп эсептелип калат да. Анда кадрга дагы түшпөш керек экен да, интервью эле эмес даже. Лучше түшпөй эле койгула. Рахмат. День тишины деп коет го. День тишинында негизи эле үгүт иштери менен аралашпаш керек да. Түшүнүктүү, рахмат. Жылысхан эжеке, Миргүл кол көтөрүп атышат. Айтыңыздар, Миргүл кубатыр да. О, Жылысхан эже. Жылысхан эжеке. Кутман кечиңеріңіздер менен Жылдыз Керимовна мынандай да. Биз бүгүн катталып келдик. Анан кийин бизден жанагы райондун кайсы бир немесинде бухгалтер болуп иштеген бала катталган экен. Анан бүгүн биздин айылдагы аялдар айтып атпайбы? Ушул дейт бизди дейт такыр шайлоого чейин эстеген эмес эле, эми биздин айылдын ичине дейт свет орнотуп атат дейт. Анан силер эмне эч нерсе кылбай атасыңар деген суроону берди да. Анан мен айттым, анда дедим сиздерди сатып алган болуп атпайбы? Биз шайлоого чейин эле, шайлоо болбосо деле ишибизди жасап атпайлыбы деп биз түшүндүрүп атабыз да. Ошол эгерде ошол аялдар айтат, ушул баланы биз же ушул аялдарды дейт ушинтип бирөөнүн үйүндө ак кийди болуп атса дейт, ошол жерде эле дейт эмтен эле үгүт иштерин баштап дейт мындай эме элге дейт бир кызматтарды жасап атышат дейт. Бул азыр кандай деп ойлосок болот ушуну? Азыр пока эмеде шайлоо баштала элек. Баштала элек. Ооба, үгүт да баштала элек. Азыр баягы талапкерлер только документтерин берип атат дегенде өздөрүнчү. Азыр ага эмете албайт, эчкиде албайт. Ооба да, может ал каттала элек, аны билбейбиз да. Жөн эле жардам берип аткандар да, урматта. Биз бүгүн барсак, ал кишилер өздөрүнчө команда болуп келе жатышкан экен, катталышыптыр.
катталган экен, катталып анан турат, бирок ал үгүт жасаган жок да, ал жөн эле иш кылып жүрөт да, үгүт иши башталып элек да. Анан негеде айылдагы аялдар бизге ошо суроо берип атпайбы? Жок эми ал тиги эстеп калыпты. Эми бул айылдык эле сөздөрдү ал эстеп калыптыр, эмне келип калыптыр деп. Ал өзү ошо аялдан болгон болсо, сизде төрөлгөн болсо, ошол жерде пропискасы болсо, анын укугу бар, кое берет. Жок, кое берсин. Бирок азыркындай ушул немесине жасай үгүт берсе иши болот башталып, эми, ага жасай айта болобу? албайбызды. Эми жасап Жок, деп айта негизи албайсыздар болобу? да. Үгүт иштери башталып элек да. Ал үгүттөгөн жок да эч кимди, ал жөн эле жасап атат да. Ал подкуп кылган жок да мага. Мен могу акчаны ал, могу подарканы алып мага сайла деп элек да. Боло берет, Могу конкуренттер үйлөрүндө аш чай берип жатса, көрүп калсак эмне кылабыз? Аш чай бергенге болбойт, урматтуу катышуучулар. Аш чай берип, мындай мени шайлоого деп үгүт ишин жүргүзгөнгө болбойт. Анан жөнөкөй эле чай берип аткан болсоңуздар, чай бере бериңиздер. Бирок үгүт жүргүзбөйсүздөр да. Буга чейин да суроо болгон, балким мен туугандарым чакырып ошол жактан чай берсем, анан мындай дагы маселе, ооба чай бере бергиле, бирок ошол жерден мага добушуңарды бергиле деген нерсе эч ким укпасын, эч кимдин камерасына түшүп калбасын да. Негизи эле буга тыюу салынат да. Бул дагы эми өзүңөрдүн үй бүлөңөрдүн арасында кыла бересиңер, бирок ошол жакта кошуна колоңду чакырып алып үгүттөгөн иш болуп калат да, бул дагычы. Үгүт баштала электе чайыңыздарды бере бериңиздер. Үгүт башталгандан кийин может эжекелер чай бересизби деп сурап атышат деп. Эми урматтуу айымдар, өзү жанагы айтып бербедиби? Чай бергенге, аш бергенге, подаркаларды бергенге, белек бергенге болбойт, үгүт жүргүзүп атканда. Анан бирок ошондой эле чай берип атып элечи үгүт башталганга чейин эле. Ошо тиги туугандарым, тааныштарым деп эле анан ушу мени шайлап койго деп айтсаңыздар, бул үгүт болуп эсептелет. Үгүттөн бир подкуп болуп эсептелет. Урматтуу айымдар, бирөөлөр тартып алган болсо, ошол жерден бирөө жириңерге тийип жүргөн болсоңуздар, анда подкуп кылып атат деп айтышат сиздерди. Анан даттанса болот, арыз жазса болот. Айтып атпайсызбы, ооба. Сиз да бирөөгө конкурентсизде. Ошон үчүн абайла болбойт деген нерсени болбойт. Чай бербей эле коюңуздар, урматтуу айымдар. Чайды кийин өтүп алып деле бере бересиздер. Менде суроо бар эле. Айтыңыз. Жеке ишкерлер койгонго болобу? ИПсы барлар. Болот. ИПсы барлар койгонго болот. Да, өтө жакшы болбойбу? Анда сиздер шайлоо фондунда түзсөңүздөр болот. Өтө жакшынакай кылып агитация өткөрсөңүздөр болот, акчаңыздар болсо. Ооба, ишкерлер койсо болот. Мыйзам запрещать этпейт, кое бериңиз. Дагы суроо? Үгүт шайлоого 20 күн калганда башталабы? Ооба. 20 күн калганда башталат. Менде суроо бар эле. Саламатсыздарбы? Мен катардагы мугалиммин. Алло. Болот. Мен катардагы эле мугалиммин. Үгүт иштерине бир жумагабы эме отпуск алсам болобу? Катардагы мугалим болсоңуз, талапкер болуп катталдыңыз да, ошо катталган күндөн баштап мен катталдым деп, барып арызыңызды берип, мен ошо үгүт иштерин жүргүзөм деп чыксаңыз болот отпускага. Эмгек акыңыз, ордуңуз сакталат. Рахмат. Урматтуу айымдар, бир памятка чыкканда биздечи жанагы ушундай сиздерге суроо жооптор мененчи ошону Айгеримге сурансак, Айгерим группага салып койбойсуздарбы? Ошо өнүктүрүү саясат институту Союз МСУ менен биргеликте жакшы мындай памятка иштеп чыккан экен, анда суроолор, жооптор бар экен да. Бөлүшүп коебуз. Ой, рахмат чоң Айгерим. Ошондо прям кээ бир суроолорго дагы түшүнбөй атсаңыздар, карап окусаңыздар болот, суроо жооп беретинде өтө жакшы жазылган экен, мага аябай жакты. Мен азыр көрсөтүп коеюнбу, Айнура? Давайте көргөзүп коелук. Да, азыр давайте көргөзүп коеюнчу. Айнура эже, мен бир суроо бар да. Мен 7-чи чакырылышта төр айындагы болдум да, азыр бүт эле кандидаттар дагы, анан 7-чи чакырылыштын депутаттары дагы менен сурап атышат да, эгерде биздин округтан эме талапкерлер толук камсыздалбай калса, катталбай калса кандай болот шайлоо деген суроону берип атышат.
Аябай жакшы суроо берип атышты. Бирок баягы борбордук шайлоо неме ой тиги ТИКтин өкүлүнө да берди. Шайлоо болбой калат экен да ошо округда деп айткандай болду да. Эгерде ал округда болбой калса, мисалы 3 мандаттуу же 4 мандаттуу округда болбой калса, баягы жалпы эмебиз бар го, 31 мандаттуу айыл өкмөтпүз да эми, аймак. Ошондо баягы келбей калган округдагы депутаттар азайып, жалпы кеңешке неме таасирин тийгизбейби? Тийгизет да Миргүл эжеке, ошон үчүн ар бир округтан ошончо мандатка барыш үчүн талапкерлерди койдуруңуздар. Мен ошону айтып атпаймынбы? Ооба, таасирин тийгизет, сиздердин округда кайра шалжоо болуп калышы мүмкүн да, өтпөй калгандарда. Дагы бир суроо, мугалимдер да. Аха. Өргүлгө чыкпай койсок деле болот экен өзү негизичи. Ооба. Чыкпай эле агитация, үгүттөө иштеринде деле чыкпай деле койсок болот. Мисалы, мен иштеген эмеде, школада менин шайлоочуларым жок да, мен шаарга каттап иштейм. Ошондуктан мен үгүт ишин жүргүзүп, Жок, Миргүл, түшүнбөй калдым. Сизде айылдыктар шайлабайбы? Мен айылдыктар шайлайт. Анан? Айылдык кеңештемин. Бирок жумушум шаарда да, мындай айылдан каттап иштейм. Ооба, ишиңизге бара бериңиз, ооба. Эч нерсе болбойт. Рахмат. Бирок үгүт ишин жүргүзөсүз да, Үгүт ишин деле билбем, ошол эл жыйнап берет го, бизде айыл башчы жыйнап берет да, кандидаттарды тааныштырып. Ооба, ошондо барып чогулуш өткөрүп койсоңуз болот. Ошол күнү барып эле жолугуш өткөрөбүз го деп ойлоп атам. Ооба, өзүңүз караңыз, бирок добуш алыш үчүн көбүрөөк шайлоо мындай үгүт иштерин жүргүзүш керек да, элдер таанымал болуш керек. Анда Жылдыз могу эскерткичти ачты, карап көрөлүк, урматтуу айымдар. Бул эскерткичти урматтуу катышуучулар, биз баягы Айгерим аркылуу деле салгын болуш керек, балким буга чейин көрсөткөнбүз. Бирок дагы бир жолу дублировать этип жөнөтүп коелу. Бул эскерткич аябай сонун мындай бир китепче чыгарылган биздин өнүктүрүү саясат институту менен. Ушул бул жакта суроо жооп менен жазылган нерсе да. Мисалы, кайсы мөөнөттөрдө өткөрөт дегендей сиздер суроо берип атпайсыздарбы? Шайлоо кантип өткөрүлөт деген сыяктуу мындай кыска, түшүнүктүү, жалпак тилде суроо жооп менен жазылган да, карасаңыздар. Муну деген өзүңүздөр, мен азыр тиги чатка деле салып коем, бирок Айгеримге дагы суранабыз. Группаңыздар бар да, ошо группага салып койгула деп суранабыз. Так, анан мисалы шайлоо күнү добуш берүүгө кимдер укуктуу, тизмеси менен качан таанышса болот деген сыяктуу именно сиздерге керек өтө мындай бир керек маселелерди чыгарып, анан ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен кандай иш аракет болот, именно шайлоо ушу жергиликтүү немедеги кеңештердеги шайлоо кантип өтөт деген сыяктуу мынакей суроо жоопту карасаңыздар болот да. Так, мына аралыктан добуш бере алабы же болбосо тиги келүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Так, добуш берүү күнү келүүгө мүмкүнчүлүгү жок жарандар мөөнөтүнөн мурда добуш берсе алабы, берсе болобу деген сыяктуу. Муну деген бир сыйра карап чыксаңыздар болот. Сиздерге өтө мындай бир пайдасы тие турган китепче, Ушу китепти көрсөтөйүн дегем. Айнур айым да ушул жөнүндө айтып аткан. Карап көрүңүздөр, макулбу? Мынакей эскерткич. Анда чатка салып коелук, анан группаңыздарга да салып коет, суранып атышат, группага салып койгула деп. Урматтуу айымдар, кайсы суроо болсо ошо баардык суроолорго шайлоого байланышкан баардыгына жооп бар экен. Эми урматтуу айымдар, акыркы темабыз калды, подтемабыз калды. Эми сиздер менен бирге коалицияларды кантип түзсөк болот, шериктештерди кантип аныктасак болот, ушу жөнүндө сүйлөшсөк. Бирок сиздер буга чейин мага айттыңыздар, шериктештерди чогуу сүйлөштүк, сиздер айтпадыңыздарбы? Шериктештерди жанагы эркек мырзалар менен, мисалы үчүн, давайте 5 мандаттуу округ деп коелук, Ошо 5 мандаттуу округда
5 депутат коюп атасыз, 5 талапкер коюп атасыздар, Могул жерде 5 талапкер бар да. Эми ушул 5 талапкерди сиздер ушу 5 талапкер менен таанышып чыккыла, эми барыңыздар, кимдер коюп атат экен. Мына ушул 2 талапкерлер биригип алып, ошо 5 талапкердин ичинен давайте биринчиси там Зуура, экинчиси Кыз Бурак деп коелук, Андан кийин Эрнис деп коелук, Таалай деп коелук, Дагы айтсаңыздар бир жигиттин атын. Ким болсун 5-нчи? Максат. Максат болсун, Максат. Ладно, ушул эки округка давайте Нуржигит деле, Нуржигит. 5 мандаттуу округка ушу 6 адам өзүнүн талапкерлигин койду, катталды. Эми ушул сиздер ушу талапкерлерди билесиздер дагы, сиздер ушулар менен ошо мырзалар менен жигиттер менен бир коалиция түзүп алып, биригип алып, үгүт иштерин жүргүзсөңүздөр жакшы болот, Кандай түзөт элеңиздер силер? Ким менен биригет элеңиздер? Урматтуу айымдар, вот вам 6 адам кантип биригип, кантип үгүт иштерин жүргүзөсүздөр? Айымдар? Жерде 2 айым өтөт да эме боюнча, манда резервде бар да. 2 айым резервде бар. Kimler bilen sızılatı деп мен айтайынбы? Нема? Айнура. Давайте вот жетинчиси неме болсунчу? Зина болсунчу. Так, давайте 7 болуп калды. Вот кантип биригип, кантип үгүт иштерин жүргүзөсүздөр. То есть 5 талапкер эле 5 мандаттуу округда 7 талапкер коюп атат. Бирок 5 эле адам шайланыш керек да. Но 7 тең мындай шайлоого кетип атат. Кантип биригип, кандай үгүттөрүн жүргүзөсүздөр да? Мен ашын айтайынбы? Айтыңыз Мавлида эжеке. 5 адамды күчтүк немеси болуш керек да, уруктары болуш керек. Карындаш уруктар, туугандары. Анан ошолор күчтүк болуш керек. Ишташка, бар кыламан деген иштерин аткарган элдер менен күчтүк элдер менен болсак, карындаш уруктар менен. Ошондо ашлар менен группа түзүп, келишип алып өтүп кетишибиз мүмкүн. Униям агайынылары болуш мүмкүн, эркек кишисине. Аялды урук экөө болуш мүмкүн. Ашы тууганлары менен сүйлөшүп туруп, буга сайлап экөөнү алып кетишке да 5 ауына. Теңири. Болот, туура айтасыз. Эми урматтуу айымдар, буякта мен муну айтайын деп атам да, сиздер могуреки талапкерлер өзүңүздөрчө бириксеңиздер болот, урматтуу айымдар. Мисалы үчүн Зуура, Кыз Бурак, Эрнис, Таалай, мо төртөөңүздөр деп коелук, Давайте, мо төртөөңүздөр бириксеңиздер болот, Анан биригип алып, ушул чогулуштарды, жолугушууларды чогуу барсаңар болот да. Анткени Зуура, давайте вот Зуура канча жашта деп коелук. Зуура, например, 45 жашта деп коелук, 45 жашта мугалим, То есть получается мугалим болуп атат, Кыз Бурак болсо лидер айым болуш керек. Давайте там пусть она будет 25 жашта, жашта только лидер болуп атат, эч жерде иштебейт. А Эрнис болсо өтө мындай, давайте 50 жашта деп коелук. 50 жашта өтө авторитети күчтүү да, Авторитеттүү адам, То есть элдин баары сыйлайт, жөн эле. Вот Таалай болсо, давайте вот именно спортчу деп коелук, Ну там 35 жашта деп коелук. Жашта спортчу, аябай жаштар менен өтө жакшы мамиле кылат, Эми урматтуу айымдар, ушундай критерийлер менен өзүңөр дагы көрөсүңөр. Могу төртөөңүздөр биригип, чогуу жүрөсүңөр. Вот коалицияны түзүп алып, биригип алып, чогуу бардыңар барып, шайлоо үгүт иштерин жүргүзсөңүздөр. Мисалы үчүн Зуура бир 10 добуш алса, ар бири 10 добуш алса эле, сиздер уже 40 добуш алган болосуздар да. Андан сырткары сиз да туура айттыңыздар. Мына ушул үгүт иштерин жүргүзүп атканда туугандар менен, досторуңар менен, мындай өтө авторитеттүү адамдар менен биригип алып дагы ушундай үгүт иштерин жүргүзсөңүздөр болот. Мына ошо бирок көпчүлүк убакта могуреки схема аябай жакшы иштейт.
когда талапкерлер биригип алып, кийин баягы депутаттыкка өтүп алганда дагы ошо депутаттыктан дагы баягы кеңеш өзү коллегиалдуу орган эмеспи? Ошо коллегиалдуу орган ушундай биригип алып иш алып барсаңыздар аябай жакшы болот. Түшүндүңүздөрбү, урматтуу Ушундай айымдар? кылыш керек. Ооба, Макул, ушундай кылыңыздар, ушундай кылат. Ушундай кылсаңыздар, биригип алып, там барыңыздар. Азыр анда барып изучать этишиңиз керек. Канча мандаттуу округ экен, канча киши коюп атыптыр, анан ким коюп атыптыр, кимдин таанышы. Бирок ошо тааныштарды билип атканда бир айылдансыздар да. Может быть, тиги бир тууганыңыз тааныйттыр, башка бир таанышыңыз тааныйттыр, ошолор менен чогуу сүйлөшүп туруп, ошого жараша мындай коалиция түзүп алып, биригип алып, анан иштер жүргүзсөңүздөр болот. Эгерде талапкерлер менен бирикпесеңиздер, азыр Мавлюда эжеке айтып калдыңызбы, сиздер анда башка баягы өтө күчтүү авторитеттүү адамдар менен там бир жаш лидер менен биригип алып мындай үгүт иштерин жүргүзсөңүздөр. Экинчиси там кандай десем, авторитеттүү жанагы уруулары көп, неформалдуу достары көп. Лидер, Уларды урмат кылат тууганыңар, анан может быть классташтарыңар, классташ, ошо классташтын ичинен лидер. 38 аялдар болсо ошолардыки. Да. Анан ооба, ушинтип бирип алып, коалиция түзүп алып, иш аракетти жасасаңыздар болот, урматтуу айымдар. Бул өтө маанилүү нерсе да. Эркектер, мырзалар, мындайды көбүнчө аябай түзүшөт, алар чогуу биригип алып, мындай иш аракеттер жасайт. Анда суроо жоопко көңүл бурсак, анан урматтуу айымдар, ошо кичине убактыбыз калган экен. Кимде кандай суроо? Бериңиз. Менде суроо бар. Бизде мындай да, бизде 6 мандаттуу, 4 эркек, 2 аял. Анан биз 2 аял койдук да, эми азыр 2 аял койдук. Ошондо 2 аял канча голос алышыбыз керек? Мисалы 30%. Так, 6 мандаттуу округбу? 6 мандаттуу округга 6 эле киши койдуңарбы? Азыр эми коюп атышат, ооба. 6 мандаттуу өзү 2 айымга резерв болуп атат, Сиздер өзүңүздөр шайласаңыздар деле өтөсүздөр? Биз канча голос башка айымдар койбосо. Эч ким койбосо 2 аял канча голос алышыбыз керек? Эми өтө маанилүү да бул деген өзү маанилүү сиздерге да. Обычно биздин айымдарчы баягы шайлоодо добуш алганда аябай сүйүнүшкөн да, мени колдойт экен деп. Бирок эми канча добуш алсаңыз эле өтөсүз. Өзүңүзгө өзүңүз добуш берсеңиз деле резерв аркылуу өтөсүз, өткөн атпайсызбы? Бирок эми кичине добуш алган өтө маанилүү да, Гүлүмкан эже. Хотя бы 40-50 добуш алып койсоңуз өзүңүзгө деле жакшы болмок деп ойлойм да, бул колдоо бар экен деп. Анткени анан кийин айтышат да, бул Гүлүмкан эже өзү эле шайлап анан өтүп кетти деп, өзүңүзгө да неудобно. Айнура, ушул боюнча айтып коеюнбу? Ушул өзү эле шайласа өтүп калат деп атпайсыңарбы? Анан андай эмес го дейм, 7%. 7%ке чыгыш керек турбайбы ушундай эгер? Ким айтты? Биз ушундай угуп атабызбы мындан? Шайлоо комиссиясынан. Жок, сиздергечи баягы шайлоодо добуштар саналат да. Добуштар санаганда биринчи резерв боюнча эле саналат сиздердики, урматтуу айымдар. Сиз партия эмессизби? Жок, партия эмесмин. Всё тогда. Урматтуу айымдар, эми мен утрирую, конечно, урматтуу айымдар, тиги шайлоочулардын добушун алыш керексиздер. Биз ошон үчүн окууларды өткөрүп атпайбызбы? Анан бирок баягы резервке келгенде Айнура, да. Кандай болгондо дагы аркасында кандидат болуш керек да, сөзсүз да, туурабы? Конечно, шайлоочу болуш керек, аркаңыздарда шайлоочу болуш керек. Ошон үчүн аркалыкка да койдурушубуз керек, сүйүнбөйчү. Себеби мурдакыда койгондо, мисалы мен 350 голос алдым да. Анан анда 3 аял элек. Азыр эми 2 аял болгон үчүн сөзсүз эле өтүп кетебиз да деп турам да. Жок, андай кылбаңыздар, урматтуу айымдар. Биз мынакей үгүттү ошон үчүн өтүп атпайбызбы сиздергечи? Ошон үчүн өтүп атабыз, үгүт жүргүзгүлө. Анткеничи сиздер келечекте баягы көбүрөөк шайлоо добушун алып алып барсаңыздарчы, өзүңүздөргө эле аябай жакшы болот да. Анткени башка депутат эркектер болот, аялдар болот, ошолордун арасында ооба, мен добуш менен келгем деп. Биз көп эжекелер менен жолуктук да, ошо депутат болуп калган депутат айымдар менен.
Алар айтып атышат да көпчүлүк убакта, ооба, мен өзүм эле келдим, мени 100 адам шайлады, мен 300, сиз айткандай 300, 400, 500, 600 голос алганга чейиндар болгон да. Алыңыздар, конечно, анан жок, мен ошол эле гитак эле экөөбүз өткөзөт экенбиз деп кетип калбаңыздар. Айнура эже, кечиресиз. Резервди түшүнбөй калдым. Резервде кандайдыр добуштар барбы? Кандай резерв жөнүндө сөз болуп атат? Неме жанагы канча мандаттуу округ болсо, жана 30% деп атпайбызбы? 30% резерв аялдар үчүн калтырылат. Ана баягы добуштар бүт эсептелип бүткөндөн кийин 5 мандаттуу округда 5 мандат 5 депутат шайланышы керек, Ошон үчүн ошо 2 мандат мисалы үчүн аялдар үчүн резервге калтырылат да. Биринчи аялдардын резерви боюнча алар тиги депутат болушат, болду деп айтат, мынча бул аял кимиси көбүрөөк добуш алган болсо. Андан кийин эркек адамдарды эсептейт да. Анан түшүндүм. Айнура, резерв дегенде биз квота деп, көбүрөөк квота деп түшүнөбүз го? Квота, ооба, квота. Сиздер квота десеңиздер квота, бирок мыйзамда резервге калтырат деп жазылып атат, урматтуу айымдар, Анан атак сиздер түшүнгөн боюнча квота туура. Анан урматтуу айымдар, могу жерден мындай суроо болуптур, группада чатка жазып атасыздар. Канча мисалы үчүн урматтуу айымдар, өтө маанилүү нерсе, баягы шайлоочуларга агитация жүргүзүп атканда 5 мандаттуу округ болсо, бир шайлоочу 5 кишини шайлай алат. 5 кишиге мындай птичка коет, түшүнөдү эке. Ошол экини түшүндүргүлө. Алар кокуйгөн, мен тиги Гүлбирак ажеге добуш берсем, мен Зурага бере албай калат экенмин, же тиги Эрниске бере албай калат экенмин деп ойлобойт. Ал могуреки 7 кишинин ичинен 5ти тандап өзүнүн добушун берсе болот, ошентип түшүндүрүп койгула сиздердин шайлоочуларга. Алар бир эле Зураны шайлаш керек экен деп кетип калышпасын, Хорошо? Кишилерден 3-4 шайласам болот экен да. Болот, 16 мандаттуу округда 16 киши шайласа болот, Эми Айнура? Мурдакы сазывда мындай болду да. Мисалы үчүн мен квотага карабай эле бул эркектерден деле биринчи мен өттүм да. Эң алдыңкы болчу. Молодцы. Анан ошондо беркилерге эме бериш керек беле, квотанын немесин бериш керек беле, аркадагы 2 аялга. Жок, андай эмес. Ошондо мен баары место сакталат экен да. Ооба, сиз ошол эки биринчи эсептеп атканда эле шайлоочулардын голосторун эсептеп атканда, аялдардыкын биринчи эсептейт да. Эгерде аялдарга 2 резерв, 2 квота калтырылган болсо, экөө өтөт, автоматически алар өтөт. Сиз там самый большой голос менен деле өтөсүз. Андан кийин калган талапкерлердин тиги голостору саналат, Ошон үчүн өзүм шайласам деле өтөт экенмин дегенге эме кылбагыла аялдар. Жок, тиги неме жөнөкөй эле сөз, урматтуу айымдар. Ал туура эмес болуп калат. Аракет кылгыла, ооба. Голос алганга аракет кылгыла, себеби кичине болсо дагы авторитетиңер саар өйдөрөөк болот. Ооба. Сен эчин шайлаган эмес дегенде көрөк. Ооба. Авторитет болуп Бишкекке барады, мен барганмын Бишкекке. Бишкекке баргам. Мындай экен да, кээ бир туугандардын Президентке барганмын. Жогорку кеңешке барганмын. Чебиричи. Бир адамга эле голосун беришип, калгандарына бербей койгон. Айнура эже, вопрос можно? Да. Биздин айылда ошо Бишкекте буга чейин бердим эле биринчи сабакта. Бишкекте биздин кошуналарыбыз жашайт да, аялы менен кайныбиз. Анан шайлоо күнү келе албайт экен. Аны азыртан арыз жаздырып кое беребизби? Ошо күнү шайлоо берем деп. Онлайн шайлоо, дистанционно шайлоо берсе болот дебеди, ооба. Эме айтып коеюн мен, айылдакыларга дистанционный шайлоо болбойт экен, ал шаарларга эле экен. Жана шаарларга гана коюлат деди. Анан айылга мисалы үчүн Таран базар эме сыяктууларга коюлбайт экен дистанционный. Болбойт деп айтты. Жок. Мен жок. Эне туура нерсени алып калды окшойт. Биз наоборот айылдык шайлоого ал шаарда Бишкекте иштейт да, бияка келе албайт экен. Бишкектен берет, кече түшүндүрүштү. Шайлоо комиссиясы мүмкүн деп айтып атты, урматтуу айымдар. Мүмкүн экен, беришет экен. Айнура эжеке, ушул суроого жооп берип көрөйүнбү, ушул суроого? Айнура эжеке, ал аралыктан шайлоо борборлордо гана ачылат деп жатат. Эгерде айылдарда участкаларга барууга мүмкүнчүлүгү болбосо,
Жалал Абад, Ош, Бишкек шаарларында ошондой участкалар ачылат дагы ошол жерлерден шайласа болот деп жатат. А так айылдарда ачылбайт экен. Бирок ошол мисалы үчүн Жалал Абад шаарында Чыс көл айыл өкмөтүнүн участкасына добуш берүүгө мүмкүнчүлүк болот деп айтылды. Мындай тиги неме жолугушууда айтты. Урматтуу айымдар, сиздер тактап коюңуздар, баягы борбордук шайлоо комиссиянын өкүлү айтпады беле, дистанционно болот деп. Силер бирок тактап койгула дагы, тиктен тактап койгулачы. Бизди партия шайлайт деп атасыздар, могу шайлада партия менен кетип атыпсыздар да. Урматтуу айымдар, эми кимдин канча добуш алганын билбей каласыздар. Анткени шайлоодо только ошо партияны шайлашат да, ана партияда канча добуш алган болсо, ошо добушка жараша место бөлүнөт, анан шайлоочулардын тизмеси болот. Ошо тиги кандидаттардын тизмеси болот. Ошо кандидаттардын тизмесине карата ошо тиги неме бөлүнөт да, место бөлүнөт да, канча добуш алган болсо, канча процент. Так, урматтуу айымдар, 2 минутта калды. Биз бүгүн аяктасак акыры. Сиздерге чоң рахмат. Түнүңүздөр бейпил болсун. Мен ойлоп атам, бул шайлоо боюнча үгүттү жакшы үйрөнүп алдык. Анан келечекте жакшы үгүттөрдү жүргүзгүлө. Анан жанагындай подкуптар менен туура эмес жерге үгүт иштерин жазабаңыздар. Анан келечекте биздин ушу окуган айымдар ушу кеминде бир 300дөн кем эмес добуш алат деген өтө ишеничтебиз. 1000-2000 алсаңыздар өтө жакшы болот эле да. Анда тиги тарыхта калмаксыздар да, биздин айымдар ушундай 2300 шайлоочулардын добушун алды деп. Мына сиздер жөнүндө бир тарых жаратмакпыз да биргеликте. Анда саламатта калыңыздар, урматтуу айымдар. Айнура. Да. Айнура, бир суроода азыркы сиздин эмеден мындай күмөн эметип калдым да, арсар ойдочу. Жанагы шайлоого барганда жарандар, мисалы, бизден 4 депутат барыш керек да, 4 мандат берилди. Анан 3-өөн эмес, 1-өөн эле шайласа болобу же болбойбу? Болот, неге болбойт? Болот, ошо мен анда туура эмес түшүнүп алыптырмын. Рахмат. Эркелерден айырмаланып, голос көбөйөт да ошол эле. Ооба, эми 4 мандаттуу округга эми мүмкүнчүлүк берип атпайбы 4 кишини шайлаганга, Ракат эжеке. Негерде сиздики 4 кишини шайлаганга мүмкүнчүлүк болсо шайлай беришсин. Хорошо. Так, анда урматтуу айымдар, саламатта калыңыздар. Сиздерди көргөнгө аябай кубанычта болдум. Анда биз тарыхты жаратыш үчүн чоң добуштарды алганга аракет кылалы. Анан кийин 17 ноябрдан кийин дагы сиздер менен дагы байланышабыз деген аябай чоң үмүттөмүн. Анда чоң рахмат. Бейпилчилар жакшы туруңуздар. Анан бүрсүүнү соц тармактар боюнча жакшы окуу болот. Ошого кириңиздер, 17-синде болот, Жана соц тармактар боюнча кайсы каналдар менен колдонсо болот же жок деп атайын ушу журналист келет, ушу мыйзамдын чегинде эмне уруксат, эмне уруксат, эмне эмес дегенге макул болот. Ошол жакшы туруңуздар, жаратсаңыздар Жакшы жүргүлө болуптур. Жакшы туруңуздар. Рахмат.